Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз ири суммадагы акча каражатын алдатып, азыркы күндө соттошуп, чындык издеп келе жаткан Үсөнкан Мамытовдун иши тууралуу кеп кылабыз. Буга чейин журналист Темирлан Сейитбек уулунун Протокол YouTube каналында арызы жок абакка камалган Жанат Кенжебеков аталышында материал жарык көргөн. Экинчи тарап болгон Үсөнкан Мамытов бул материалды бир тараптуу деп эсептейт жана өз нааразычылыгын билдирди. Бүгүнкү берүүбүздө биз Үсөнкан Мамытовдун ой пикирин уктук. Ошондой эле Жанат Кенжебековдун өзүнөн жана жактоочуларынан да интервью алдык. Алдыда кенен баяндап беребиз. Үсөнкан Мамытовдун айтымында өзүнүн 10 жылдан ашык таанышы болгон Улан Саткынбаевдин сунушу менен Европадан автоунаа алып келүүгө бел байлашат. Үсөнкан Мамытов бул ишке банктан 100 000 евро насыя алган. Анын жарымын Улан Саткынбаевга берген жана биргеликте төлөө боюнча сүйлөшүү болгонун айтууда. Учурда ол чойгон кредит мойнунда илинип турат, айына 170 000 сомдон кредит төлөйт. Саткынбаев Улан менен мен 10 жылдан ашык тааныш болчумун. Тойго келип жүргөн, анын тоюна мен барып жүргөм. Мен аягы жакшы катыш болуп жүргөнбүз. Анан 24-жылы андан мурун да 2-3 машина алып келип берген. 24-жылы акыркы машинени алып келген машинесин сатып отурганда Улан сунуш киргизген да. Жаңы машина менен иштебейлиби деп телефондон көрсөтүп, "Могу машина бар экен, ошону алып иштебейлиби" деп. Анан мен макул болуп эметсем, акча караштыралы дедим. Макул акча караштырдык. Анан кийинки базарда келгенде мен айттым, акча жок, банктан эле албасак десем, анда Улан айтты, "Мен намаз окуйм, мага болбойт, сен өзүң эле ал, бирок эркекче эл алгандай бололу. Эл алып, эл төлөгөндөй болобуз" депчи. Ошо машиналарды сатса эле төлөйбүз деп. Анын 2 машинеси турган, менин 1 машинем турган да базарда. Анан мен макулдап банкка барып, Азия банкка барып, заявление таштасам, совет директору одобрить этишиптир. Мен Уланга келип айттым, ушуна одобрение болду. Насиянын келишими, Насиянын келишими менен одобрение болуптур деп эметсем, анда виза ачалы деди. Макул мен барып виза ачтырдым. Мага 1 айга ачып коюптур, Уланга 1 жылга ачып коюптур. Бала сөккөнү. Виза ачылгандан кийин акчаны барып алдым банктан, Азия банктан. Азия банкка эле сразу башында айткам, мага евро керек деп. Ошондой 100 000 евро беришкен Азия банктан. Курсу менен 100 000 евро беришкен. Мен 100 000 еврону алып келип Уланга көрсөткөм, мынакей деп. Уланга көрсөтсөм, Улан кеттик анда деп билет алалы деди. Анан билет алардын алдына келгенде эле Улан айтып калды, "Мен жумуштарым чыгып калды, сен менин балам менен бара бер, балам менен ала бергиле, мен аркаңардан барып калам" деп. Анан макул деп баласы мага чалды, "Мен билет карап атам, акча керек болот 2 кишиге билетке" деп. 120 000ге 2 билет сатып алганбыз. Акчаны мен бергем. Жанат деген баласы келип менден алып кеткен, Кудай бергенден. Билет алып 4 майда учуп кеттик Кыргызстандан. 24-жылы 4 майда учуп кеттик. Аэропортко атасы Улан жеткизип барган бизди машина менен. Жолдон баратканда 100 000 еврону эл-элден бөлүшүп алганбыз, баласы экөөбүз. Жанат экөөбүз бөлүшүп алып, аэропортко кечигип келип калганбызбы, билбейм, чыкса шашып кирип калдык. Анан таможник сурады, "Акчаңар барбы жаныңар" деп. Мен айттым, "Ооба, бар" дедим. Эмне акча дегенде, мен кредит алганбыз, ошо машинеге барып табыз деп, ошо кредиттин договорду көрсөтсөм эле өткөзүп ийишти. Декларация жазганга жетишпей калып окшойт. Литвага келгенде алар алып бара жаткан акчаларына декларация толтурушкан. Далил катары документтерин көрсөттү. Литвага Вильнюска келдик. Вильнюска келгенде өтө ат элдин аягына келип калыптырбыз. Элдин аягына келип калсак, экөөбүз токтотуп эле, "Акчаңар барбы" дегенде, "Ооба, бар" дедик. "Менде 50 000 бар" дедим. Тиги баласы да "Менде 50 000 бар" деди. "Декларация кылгыла" деди. Декларация барып кылдык экөөбүз тең. Менин декларациям турат мыякта. Жанат мен кылган эмесмин деп мойнуна албай атат, бирок декларациясын сот аркылуу востребовать эткен атабыз. Литвадан автоунааларды карап башташат. Мындан тышкары Польшадан да бир автоунаага алдын ала төлөм жүргүзүшөт. Ал жактан аларга Жанат Кенжебековдун Болот Кожогулов аттуу дос баласы жардам берген. Ошондой эле кайсыл жактарда кандай автоунааларды карап акча төлөгөндөрү боюнча Үсөнкан Мамытов кенен баяндап берди.
ошентип Литвага барып, эртеси сүйлөшүп койгон, эки машина сүйлөшүп коюштур. Ошо эки машинени барып көрүп, Эмне машиналар? тандем холодильниктер болчу, прицептер менен. Эки машинени алдык, акчасын төлөп алдык. Менеджерине төлөдүк, менеджер документтерин саашты. 2 күн жаткандан кийин аякта ошо базада, ошо хозяин саткан машинанын хозяинин базасына жаттык. 2 күн жаткандан кийин, машина жаткандан кийин эле Польшага барып жаңы машинени көрүп келели деди. Макулдап Польшага кеттик. Кечинин түнү менен, эртең менен Польшага келдик, Варшавага. Варшавага келгенде азыр менин дос балам келет деп жана бир балага чалды. Ал бир 2 сааттан кийин келди, дос баласы. Болот деген дос баласы. Бул менин досум болот, мен көптөн бери муну менен иштеймин деп жанат мени тааныштырып, анан ал дос баласы бизге тамак алып берди да. Айткан жерине кеттик. Бир далай жерге барып, машиналарды көрдүк. Аяктан жаңы машинаны жанат айдап көрүп, атасына көрсөтүп телефондон жактырышып алабыз деп чыгышты. Алар аякка биз 6000 евро залог таштадык. 2 айга деп. 2 айдан кийин алып кетебиз деп. Анан Варшавада бир 2-3 күн жатып калдык да. 2-3 күндөн кийин жанат биякта болотко акча керек болуп аттыр, тияктан Кыргызстандан балдар акча которо албай аттыр, биякта машина алып коюп, акчасы келбей аттыр деп. Бизде акча ашып атпай бере туралы деп. Аны макул деп эметкенбиз, жанат атасы менен сүйлөшүп, атасы бияктан алды акчаны. Тиги жөнөтө албаган балдар келип бияктан төлөп бериштир атасына. 2 бала. Биз тияктан 38500 евро тиги болот деген балага бердик да. Анан биз кайда Литвага кетип атканда болот деген бала дос айтып аткан, мен 6 жыл болду мыякта жүргөнүмө, Кыргызстанга барам депчи. Билет алып койдум, 2-3 күндө кетем деп. Биз Литвага кеттик. Биз Литвага келип Вильнюста жүргөнүбүздө эртеси эле баласы айтып калды, атам дагы бир машина сүйлөшүп коюптур деп. Барып көрүп келе коелу деп. Макул деп такси чакырып ал 3-үнчү машинага бардык. Барсак ал тааныштар экен, кучакташып, учурашып эле эметип калышты. Баласы машина тиги дворда турат деп ээси айтты, Мантас деген ээси экен. Тиги дворго барып машинени көрдүк. Баласы ары бери айдап көрүп, телефон менен атасы менен чалышып, сүйлөшүп, жактырып алабыз деди. Анан келип офисине келип Мантаска наличка берели десек, Мантас наличка полностью ала албайм, жарым которгула деди да. Анан жанат чыгып, тышка чыгып атасына чалып айтты, жана биз которгон акчадан которосуңарго деп. Атасы 11 000 которду, кайда артты өздөй Мантаска. Калган акчасын биз ошол жактан бердик. Наличка бердик да. Ошентип 3 машина алдык. Бир машина задатып бердик жаңы машинеге, 3 машина сатып алдык. Анан документин Жалпысынан 4 машина болот да. Анан дасай баштадык документтерин. Документтер где-то бир 4 күндө бүттү го. 4 күндө бүтүп, уже документтер бүтүп калганда жанат интернеттен шопер керек деп, 3-үнчү машина шопер керек деп группага чыгып атып, бир Марс деген баланы тапты. Ал Марс деген бала кечке жук келди. Кечине келип, машинеге биз машинеде чыгып атканбыз. Ага чейин элечи. Машинеге келип, жанат экөөбүз бир машинеге жаттык, Марс деген бала бир машинеге жатты. Ошентип үчөөбүз 2 машинеге түнөдүк да эртеси чыктык. Таможняны көздөй. Алар 8 күндө дегенде Литва менен Белоруссиянын чек арасына жетип, унаалар менен өтөлү дегенде документтерден көйгөй жаралып, артка кайтышат. Жыл өтүп 8 күндө жеттик таможняга. Таможняга жеткенден кийин жанат менен Марс деген бала экөө кетти, тиги 3-үнчү машина алып келебиз деп. Мен 2 машина менен Оозуна чейин келип, как раз келип калганда, машинанын киргизиш болуп калганда, ошо жана бизди Вильнюстан Каунаска ташкан бир Максат деген бала бар болчу. Бизди машинасы менен алып кеткен да. Алда тиги жанаттын досу болчу. Ошо бала Оозуна туруптур да, мен айттым, Максат 2-нчи машина айдап киргизе койчу. Жетишпей турсам, ачкычты бере койгула дедим. Мен ачкычты бердим. Экөөбүз 2 машина айдап кирдик, стоянияга. Отстойник деп коет экен. Отстойникке кирдик. Кирип отурса эле кечинде тиги жанат менен Марс келди, 3-үнчү машинаны айдап. Отстойниктен эртеси эле таможняга бардык, 3 машинаны айдап. 2 машина менен Марс менен жанат астага киришкен, мен артта калгам да. Киргенде эле экөөнү кайрыганда мен таможняга жетпей эле артка кайрылып кеттим да, мени да кайрып салат деп. Эмне кайрып салган документ жарабай калат экен да, документ саш кымбатыраак экен. Анан биз артка кайрылып кеттик. 3 машина менен келип, кайда Вильнюска келдик. Баягы эле гаражга келип, кайда турдук. Аяктан документ жасап, кайда Латвияга кеттик.
Латвияга барып, Латвиядан да ушундай история болду. Аякта да 10 күндөн очередь отуруп 10 күнү жеттик. Латвияга келгенде экөөнү дагы ошондой болуп, экөө акылга киришкен, өкөнтөн кайрып салды кайда. Мен үчүнчү болуп кирип, смена алмашкыча күтүп отурдум. Смена алмашкандан кийин келсем, мен да кайрышты. Ана мен тиги таможникке сурадым, эмне үчүн кайрып атасыңар? Башкалар өтүп атат десем, документиңер туура эмес деп. Кандайча туура эмес экен десем, бир документинде мен шопур болуп жүрүп турмун, наемный шопур. Экинчи документте мен заказчик экем. Эми барак эле да. Үчүнчү барагында мен хозяин болуп чыгып атам да машинадынчы. Анан тиги эме сурап атат да, таможник, бул эмне депчи. Эмне үчүн сен өзүң ала барасың, бул сен бир жакта водитель, бир жакта заказчик, бир жакта хозяин болуп атасың. Бир эле кагаз менен чыкпайсыңбы деп. Ошентип бизди кайда кайрып салды да. Кайрып салганын кайда Вильнюска келдик, баягы эле гаражына келдик, хозяин гаражына келип токтоттук. Уланга чалкай, улан башка жол менен кете берели, Грузия менен кете берсең, улан такыр тырыш болбой койду. Бул ошол жактан эле өткүлө, же болбосо сатып кал машинени деп. Визанын мөөнөтү бүткөндөн кийин автоунааларды Литвага тыштап, айла жок Кыргызстанга учуп келишкен. Мен айттым, мен уже срогум бүттү, мен уже мияктан уже нелегалмын, визам бүтү. Анда балаң отуруп сатсын десем, жок, балам отурбайт. Отурсаң өзүң отур, же болбосо экөөң чогуу кел деп койду. Анан макулданып машинаны тиги ээсине таштап коюп келдик да. Белоруссия эмеге через Белоруссия учуп келдик. Через Белоруссия Москвага учуп келдик. Ошондо 15-16 июнь болчу. Чогуу эле келдиңерби? Улар жана көз билетти тиги жана машина саткан Ян деген поляк жээни аркылуу сатып берген билетти. Жээни Ленинградда экен. Ошого чалып, сүйлөшүп, бизге 2 билет сатып берген электронный. Биз акчасын тиги Янга таштаганбыз да, жээниме берип коем деген да. Ошентип биз Кыргызстанга учуп келдик. Ошол убактан тарта таанышы делген Улан Саткынбаев менен көйгөйлөр жана түшүнбөстүктөр башталган. Кыргызстанга учуп келгенде эле Улан тосуп алды, тосуп алып эле айтты, эмне кылабыз десем, документиңди жасап, эме визаңды ачтыра бер, көрөбүз деп койду. Мен визаны кайда ачтырдым? Август айында ачтырдым. Бир ай, анда да бир ай качып коюптур. Анан Уланга келип айттым, Улан виза ачыптыр, кеттик деп. Кеттик десем, мына ана деп чоюп отурган аягында бир жума калганда, бир жумада жетишпей калабыз, эмне кылабыз десем, эмне кылмайлың, күйсө күйдү деп басып алып кетип калды Улан. Анан мен ары карап, бери карап, эми жөн эле 65 000 ыргыт ийеми деп кайда Уланга бармай, Улан айтып койбойт белең анда. Кечирек ачпайт белем десем, ал менин ишим эмес деп коюп дагы кетип калды. Анан эмне кыларын билбей ошоюнча калып калдык. Август айында машинемди саттым, базарда турган машинемди саттым. Улан ага чейин сатып ийген экен, биз Литвада жүргөндө эле. Келгенде ошо акчаны банкка төлөбөйлү десем, ага ал акча менен ишиң жок деп койду. Ал менин машинем, ана сенин ага ишиң жок деп. Мен квартира калмаштырып коюм деп. Баягы 50 000 бергенсиз, ошону төлөп атасыздар да? 50 000 ал төгүш керек болчу, 50 000 төгүшүм керек болчу. Анан мен ошо базарда турган машинемди 42 саттым. Анан Уланга айттым, бул машиненин акчасын мен кредитке төлөп берейин десем, сен төгүп салып анан жаңы машина эмне менен алабыз? Мен жаңы машина менен Латвиядан Эстониядан жаңы машина алып койдум деди да. Алып төлөп койдум акчасын. Сен берген акчаны да төлөп койгом, анан бул акчаны төлөш керек ошол жака депчи. Анан макулдан кредит төлөнбөй калды. Ошон үчүн ал тиги 10 000ден, 15 000ден, 5 000ден, 4 000ден кылып алып атып, ал 42 000 алып коюптур. Ошо сатылган машинанын акчасын алып коюптур да кайда эле. Тияка керек, мияка керек деп атып. Июльдарда отурсам, үйдө отургам, ошондо жанат чалып калды. Үсөм айке, бойго жеткен кызыңыз бар эмес беле деп. Ооба десем, баягы бизди Польшадан ташып жүргөн Болот деген бала телефон сурап атат, таанышайын деп атат. Дейт. Мен эми таанысын, балким эметип калса, бири-бирин жактырса үйлөнүшөт деп телефон берип койгом. Бир айдан кийин таанышты окшойт. Август айында таанышып, 2 ай, 3 ай жүрүшүп, анан үйлөнүштү. Октябрда үйлөнөбүз деп чыгышты. Анан биз кыз узатмайга камынан баштадык. Ошол моментте Улан баласын Европага жөнөтүптүр. Калган машиналарды 3 машинаны алып чыкканы Европага жөнөтүптүр. Аны мага айткан эмес да. Мен кызымды узатып той менен алек болуп жүрдүм. Андан кийин эле бир 2 жумага жетпей эле кудам кайда свадьбасын берди. Ага камынып жүрдүк, ызчу болуп. Анан декабрлардагы баш жагында Европада балдар эметип калды. Европадан келген балдар, машина алып келген балдар айтып калды.
байке тиги силер мыякта тиги Жанат жалгыз жүрөбү деп. Эмне болду десем, Жанат тиякта 3 машинаны жалгыз чыгарып жүрөбү дейт. Апа кетип десем, ооба дейт. Аны мен уланга чалдым да. Улан эмне Жанат кетип эле десем, сен мыякта жыргап жүрө бер, улан Жанат өзү тиякта жалгыз курап жүрөт, ооруп атат деп. А мен Жанатка чалдым. Жанатка чалсам, Жанат айтып калды, мен келгениме 1 айда болуп калды, суук тийип калыптыр, ооруп атам деп. Аны ар жак бир жагын сүйлөшүп атсак эле Жанат айтып калды. Тиги жана Монтастагы машинаны сатып ийгенбиз деп. А улан мага айткан эмес да, сатып ийдим деп. Аны эмне болду десем, сатып ийгенбиз, анан мыякта машинаны 3-үнчү машинаны алдык деди да. А мен түшүнбөй калдым да, эмне үчүн 3-үнчү машинаны кайда алып атышат деп. Көрүнгө жанагы биринчи сатып алган хозяиндан, Ян деген поляктан 2 холодильник сатып алганбыз да. А бир жактан 3-үнчү холодильникти алышыптыр да. А Ян биз алабыз дегенде ал кийин сатарам деп койгон да. Ошо кийин бар, октябрда барып 3-үнчү машинаны сатып алышыптыр. Тиги машинаны сатып, ошонун акчасына тиги машинаны сатып алышыптыр. Булар тууралуу маалыматыңыз жок. Ал жок, маалымат жок менде. Анан тиги уланга айттым да, улан тиги машина сатылбы десем, ооба сатылган, мен анын акчасын тиги Эстонияга жибербедим, жаңы машинага бербедим, мен барып жаңы машинаны доплата кылып алып келишибиз керек деди. Анан макул, анан качан барабыз десем, жаңы жылдан кийин деп койду. Макул деп отурсак эле жаңы жылга алдында эле дос балдарым чалып калды. Ошон тиги машинең эмеден өтүп барды, сокулуктан өтүп баратпайбы 2 машинең деп. Баягы Литвадан көрүп жүргөн балдар да. Аны мен сурадым, уланга чалдым. Улан машиналар келдиби десем, ооба келди, сен үйүңдө жыргап отура бер, машина келди деди да. Апа окуйнан айтып койбойсуңбу? Десем, анан эртең кел, Кудай берген жакка станцияны токтот, эртең барып таможняга киргизебиз деди. Макулдан эртеси келсем, 2 машина туруптур. 2 машинаны айдап чыгып таможняга киргиздик. 3-үнчү машинага жашырып мулар 3-үнчү машинаны көрсөтпөгөнгө аракет кылышып, таможняны ары бери жетелеп мен жүрүп, улан 3-үнчү машинага киргизди балдары. Киргизип анан кеч болуп кетти, кечке чейин документим бүтпөй калды. Анан улан айтып калды, эртең келебиз депчи. Анан макул деп чыгып үйдү көздөй кеттик. Кетип эртеси чалдым, улан таможняга барабы десем, жок, бүгүн эмес, эртең барабыз деп койду. Бүгүн эмес, эртең барабыз деп. Макул, анан өз жумуштарым менен кеткем, авторынын жакка кеткем. Анан түштөн кийин келатып, эмне бар эмне жок чалып коеюнчу деп чалсам, бир машинаны таможнядан чыгарып, мойкада турам деп айтып атпайбы. Баары эле мени күнөөлөй берди, сен ойноп жүр, сен жыргап жүр, мен эле куурап атам деген сөйлө. Бирок айтпай эле кыла берди. Айтпай эле кыла бериптир. Эртең барабыз дегенде, эртеси кечине келсек, таможнядан эртеси эле барып, биринчи машинаны чыгарып келишиптир. Анан мойкада турам да, мойкага бардык. Анан мойкага барып, анан жууп тазалап, базарга киргиздик. Анан экинчи машинага качан барасың? Экинчи машинага 2-3 күндөн кийин барабыз деп койду. Деп жүрсөм, экинчи машинаны эртеси эле кечинде, экинчи машинаны чыгарып келип, кай базарга киргизип коюптур. Анан айттым, улан мага айтып турбайсыңбы, мен эмне? Бекер жүрбөймүнбү? Барам да, карма эме жардам берем десем, сен жүрө бер, анан тигинде мындай деле кайда мени күнөөлөйт. Элди анан 2 машина кирди, анан 3-үнчү машинаны айтып атсам, айтпай койду такыр, унчукпай койду. Анан жаңы жылдан баштап 2 машинаны сата баштадык да, күнүгө жума сайын базарга барабыз. Кишилер келет. Улан ооруп атам, калса жүрөм деп келбей койду базарга такыр. Бир айдан ашык келбей койду. Анан келбейсиң, сүйлөшөлү десем, болбойт. Анан бир күнү баласына айттым да. Баласы, Жанат, 3-үнчү машина кайда десем, кайсы 3-үнчү машина дейт. Мен айттым, 3-үнчү машина келген турбайбы? Яндагы 3-үнчү машина келген турбайбы? Жана айдап келген турбайсың десем, ким айтат деди. Айтпай эле мен аны көрдүм десем, ким айтат деп ал кетип калган да. Барып атасына чала коюптур. Атасы улан мага чалып, ызылдайт, сен эмне менин баламды тиги эметип атасың деп. Нервине тийип атасың деп. Мен айттым, нервине эмне кылып тийип атыптырмын? Мен болгон айттым, 3-үнчү машина кана, 3-үнчү машинаны алып келбейсиңер базарга десем, мен барам, сүйлөшөбүз деп койду. Хорошо да, анан отуруп 2 жумадан кийин келди, марттын башына келди. Келгенен машинага отуруп эметкенде эле анан ороңдоп эле чыкты. Короче, мен сенин кредитиңди да билбейм, машинаңды да билбейм, эчтекеңди билбейм, сени тааныбайм керек болсо. Билгениң кылып ал деп. Улан андай болбойт десем, эмне экен, анан сен кимиңсиң, анан тигиндейсиң деп мага кекетпей эле анан кетип калды. Мейли, мен машина сата алам, сүйлөшөлү деп. Анан мен айттым, 2 машина мага өткөзчү анда десем, өткөзбөйм деди. Өткөзбөйм. 2 машина эмне? Менин атыма келген, мен өткөзбөйм деди. Кандайча менин акчам менен келген да бул машина десем, жок, бул машиналар менин атыма келген. Мен документ менин атымда турат. Мен бербейм деп туруп алды.
Автоунааларды берүүдөн баш тарткандан кийин Үсөнкан Мамытов Улан Саткынбаевдин үстүнөн 2025 жылдын 26 мартында Свердлов рибисине арыз жазган. Үсөнкан Мамытовдун айтымында милициядан жолукканда 10 жылдан бери таанышы болгон Улан Саткынбаев аны тааныбай турганын айткан. Анан адвокатка чыгып ушуну айтсам, ал берүү үйүмдө атса кантип согуш кылмак белең, талаш кылмак белеңер. Милицияга берели деди. Ана макулданып милицияга бердик. 26 мартта Свердловский РОВДга заявление бердик да. Берсек, Зарылков Нурсултан деген бала алды заявлениябызды. Алып, бүт баарын менен первичный опрос кылып менден объяснительный жаздырып алды. Биз кеттик ошо менен. Анан улам Нурсултанга чалып турам, Нурсултан эмне болот? Иштеп аттам, мынакей колум бошобой деп тинтем деп жүрүп жайында июнь айында чакырды мени. Келсем, улан отуруптур следовательде. Анан ошондой келгенде улан чыкты, мен тааныбайм, көргөн эмесмин, билбейм депчи. Айтмай, улан кантип билбейсиң? Мен 10 жылдан бери таанышып жүрсөк. Мен билбейм, анан тигиндей мындай. Анан мен нормально сүйлөшүш керек болчу. Мен айттым, кандай сен менен сүйлөшүш керек? Сен бербейм деп атсаң, мен кантип мен эметем? Анда билгенин кылып алды, анан кетип калабы следовательден. Анан Нурсултан айтат, биз иштейли, доказать этели. Билбейм деп чыкты. Следствие жүрүп отуруп, августтун башында очень ставкага жеттик да. Очень ставка кечинде башталды, саат 4-төн өткөндөн кийин башталды. Очень ставкадан следователь мага суроо берип, тиге суроо берип, ошентип эметип атып, анан алгам, анан минткен болчумун деп бир мойнун албай отурду. Анан улам тамек тарткан эле тышка чыгып атышкан, күнүсү ошол моментте сүйлөшүп атыштыр да, переговор болуп атты. Тергөөчү менен де. Тергөөчү, адвокаттары дагы бул менин угушумча өз жактан бир кишини кармап акча берген, ал киши ошол киши мындай улам звонить этип, давить этип атты да следовательде. Свердловский РОВДнын Марс деген зам прокурору да улам чалып туруп алган экен. Улам ошону баягы тамеки тартып эле тышка чыгып эле переговор кылып атышкан экен. Ошентип отуруп где-то бир 9-дан өткөндөн кийин го уже заключительный эмеге келгенбиз, кол койгонго. Анан следователь компьютерден көрсөттү, мына ачык жер экен, компьютерден көрсөттү, мына маякты туурабы деп. Улан ачыксын тагынып туруп карады, жазсын. Эмне деп жазып койгонун билбейм, мен жакта отургам да. Анан эки жакты карап эле бош жерге эле анан тиги улан жыгылмыш болуп отуруп калбадыбы? Сознаниесин жоготмуш болуп. Симуляция кылды да. Анан следователь анан опер балдар көтөрүп барып диванга отургузуп эле эметсе, анан скорый чакырабыз деп скорый келди. Скорый келип эле жарым сааттан ашык келди окшойт скорый. Келип эле давлениесин өлчөп, давлениеси бир аз көтөрүлүп калыптыр деди. Мен айттым, чоң кыз, менин аныкына меники көтөрүлүп кетти дедим. Десем, дары бергиле, эметсе тиги следователь сурады. Допрос кылып эметсек болот болсо тиги медсестра мен билбейм деп койду да. Мен тиги следователь чыкты, мен ответственность мойнума албайм деп. Биринчи күнгө калтырабыз деп, ошо 5-күн болчу, биринчи күнгө калтырабыз деп. Анан баягы компьютерге жазган эмесин распечатка кылып эле эметкенден кийин улан сознаниесин жоготуп жаткан киши тура калып эле баягы эменин баарын окуп, ачкысын тагып алып окуп, эми сознаниесин соктун окуй албайт да. Жаңадан эсине келип аткан киши. Тура калып эле баарын окуп, баарын отказ жазып туруп анан чыгып кетти да. Биринчи күнү тиги следователь биринчи күнү кайда кылабыз депчи. Чыгып кетти, адвокат аркасынан кетти, мен сүйлөшөйүн деп. Чыгып эле таппай калбады уланды. Анан адвокат айтты, күтүп тургула, мен азыр чалып сүйлөшөм, тиги мен үйүнө чейин барып сүйлөшүп келейин деп. Менин адвокатым экөөбүз, Нурлан экөөбүз саат 1ге чейин күттүк. Ошо 6-көмүн жанында. Тиги адвокатты чалам деди, күтүп тургула деп. Анан саат 1ден өткөндөн кийин чалды. Мен сүйлөштүм. 2 машинени эртең өткөзүп беришет, базарда турган. 3-чү машинени сүйлөшөбүз. Баласы да, келинчеги да таластан чыгышты, эртең менен келип калышат, 9-да нотариустан кезигип өткөзүп беребиз деп. Анда иш болуп бүткөн экен, турай деп кеттик. Эртеси 9-да звонок жок, 10-да жок, 11-де чалсам телефон албайт адвокаты. Ошо менен 0 болду да. Аны да ошондо оперлер издеп таап келген да, очень ставкага таап келишкен да. 8 августта биз Ачпреске чыктык.
Адвокат экөөбүз акпресске чыгып ушундай кайрылдык да. Ушундай болуп атат, ушундай жайдар болуп атат деп. Акпрессти эле эч ким окуй алганбы, короче, ноль внимания болду да. Ошентип жүрсөк эле прокурорго, зам прокурорго бардык, Марс деген Свердловскийге барсак, ал айтып калды. Ишти тиги следователь датасын өзгөртүп коюптур, нарушение болуп калыптыр. Муну кайда башташ керек деп. Эмнеге десем, 26 мартты лезвиемен өчүп туруп, үстүнө 22 апрель деп жазып коюптур. Ошону таап алыштыр да. Туура эместе анан кайда башташ керек деп, макул кайда баштагыла дедим. Ал ортодо кылмыш иши Свердлов рибисинен 1 май милициясына өтөт. Ал жака иш барганда болгону 3 барак барганы суроо жараткан. Тергөө иши 8-гомго өтүп, иликтөө уланган. Августтун аягынан 1 айдан ашык октябрда Первомайскийге барды иш. 1 том болуп калган иш барганда 3 эле барак барыптыр. 2 барагында менин арызым, экинчисинде менин объяснителим, үчүнчүсүндө пустой эле барак. Печать басылган пустой эле барак барыптыр да. Аяктан Тинатин деген следователь алды ишти. Мени 2 күн сурады. Ар жак бир жагын баарын сурап тактап келдик. Телефон албайт дейт да Тинатин. Биз зам прокурордо отурганбыз, ушул Первомайский зам прокурордо Бектур деген балада отурганбыз, зам прокурор. Анан следователь чакырып эметсе, следователь айтып калды Тинатин. Телефон өчүк болуп атат деп. Анан мен айттым, башка телефон менен чалып көрбөйсүң десем, менде бир эле телефон бар дейт. Мен берейин телефонду десем, анан мен телефонду бердим Тинатинге. Ал жазып алып, эметкенен сохранить этейин дегенде тиги зам прокурор айтып калды, чал менин көзүмчө, громкийге коюп деп. Адвокат отурат, мен отурам, Тинатин отурат, и зам прокурор төртөөбүз отурабыз. Тинатин чалды да столдун үстүнө койду, громкийге коюп. Чалганда эле Жанат алды баласы. Анан тиги жана Тинатин айтты, ушундай следователь мен ушундай силерге иш козголуптур, показания келгиле депчи. Келгиле десе эле ар жактан атасы ала коюп телефонду. Мен ал ишти жаптырып салбадым белем. Ким ачып атат, ким эметип атат. Мен ал ишти жаптыргам, уже бүтүрбөдүм белем деп. Анан тиги Тинатин айтты, кандайча бүтүрдүңөр эле, бүтүрбөйлү, бул дело ачык боюнча эле турбайбы деп. Ошенткенде эле анан мен азыр чалып сүйлөшөйчү деп эле телефон өчүп салды. Анан мен тиги зам прокурор кандайча жабылган бул, кандайча бүтүрүп коёду деп. Иштикени иш бирок бүтүрүп коёбу деп. Сонун версиялар кетти да. Бир жак менен бүтүрөм деп бирөө акчасын алса керек, тиң керек, минсе керек деп. Мен айттым, мен арызым турмайынча, мен отказ жазмайынча мага ишти кантип жабасыңар силер? Жаба албайсыңар деп. Ооба дешти. Силер биринчи эметмейинче биз ишти жаба албайбыз деп. Тергөөнүн алкагында беттештирүү учурунда Улан Саткынбаев аны тааныбай турганын айткан. Экинчи күнү баласы Жанат Кенжебеков да суралган. Бирок тергөөдө ал Үсөнкан Мамытовду тааныбай турганын билдирген. Анан очный ставкага келгенде эми билбейм, бул Кудай деп 5 мал намаз окуп алас оозунан түшпөгөн кишилер экөөбүз жанашып отурабыз. Следователь суроо берип атат. Таанысыңар бул кишини десе, тааныбайм дебеди. Биринчи жолу көрүп атам дебеди. Кимиси? Улан. Улан атасыбы? Атасы. Мен муну биринчи жолу көрүп атам, мен базардан 2-3 жолу мындай өтүп баратканын көргөм, анан мындай мен тааныш эмесмин дебеди. Мен айттым, Улан, Кудайдан корксоңчу дедим. Кандай тааныш эмес, 10 жылдан бери той пойлорго келип барып жүрүп, анан кандайча тааныбай калдың десем, мен сени тааныбайм деп чыкты. Эми тааныбасаң, тиги следователь айтып койду, эми ызылдашпагыла деп. Үсөнкан Мамытовдун айтымында баласы Жанат Кенжебеков камалгандан бери атасы Улан Саткынбаевдин дайын оту жок. 6 айдан бери милицияда таба албай жатат. По делу, по следствию өтүп атканда баласы да эметип калды да, эмесин баласы да замешанный болчу да. Анан баласына очный ставка кылышты эртеси. Баласын очный ставка кылганда менен кылышты. Анда да мен тааныбайм бул кишини деп чыкты. Мен көргөн эмесмин, вообще көргөн эмесмин деп. Муну Литвадан бир эле жолу көргөм, тиги өзбек эме кухняда тамак ичип отурупту, мен кыргыз экен деп келип учрашып коелу, кетип калгам деди. Кандайча биз экөөбүз учуп келбедик, кандайча бир ай жашап атып десем, айттым, бир ай экөөбүз бир табактан тамак ичти элек го, машинанын ичинде жашап. Десем, жок, мен сени биринчи жолу көрүп атам, туруп болбоду. Мейли, анан анда да следователь токтотуп койду. Айта берсин деп. Мен айтканда ал отрицать этип ошентип очный ставканы өткөздүк. Андан кийин свидетельдерди эметебиз деди. Свидетелден Болот деген дос баласы. Ал мага күйөө болуп калган да. Ал келди. Ал келип очныйга кирип кетишти. 1 саат эмес, 2 сааттай болду го очный ставка салган экөөнүн. Уже саат 8 болуп калган.
кечки 8. Анан тиги болот жинденип чыкты. Бул мен тааныбайм деп атпайбы, көргөн эмесмин деп атпайбы деп. Мен айттым, мен да ошентти деп. Чогуу жатып чогуу тамак ичип жүргөн мен деле ошентип тааныбайм деп чыкты дедим. Жанат айтты тиги Жанатка. Силер көргөн эмесин алган эмес нерсени эле кутулуп кете бермек белеңер. Доказательствосун барып тургандан кийин силер азыр камаласыңар депчи. Сизди азыр камайбыз деп официально айтты. Документтерин оформить эте баштады камагангач. Ошондо 12-лерде камашты да. Түнкү саат 12-лерде. Баласын СИЗОго киришти. 12-де ошо камалганга чейин күтүп отурдум. Камалгандан кийин кеттим да, дагы чыгарып ийбесин деп. Анан мен айттым, атасын эмне аласыңар? Эмне атасын кетирген десем, атасы биринчи күнү келет деп койду. Келет го десек, биринчи күнү эмес, ошо күндөн бери баласын камалгандан баштап атасы жок ушул күнгө чейин. Жокпу? Жок. Милициялар таппай атат, оперлер таппай атат, эч кимси таппай атат. Ал күнөөлүүбүз тааныбайм десе, эмнеге жооп берет? Билбейм. Ошо ноябрдын 21-инде баласын камашкан, 21-22-синде камашкан баласын. Атасы ошол күндөн баштап жок ушул күнгө чейин. Табылбай жатат. 2026 жылдын 5 январына Жанат Кенжебеков үй камагына чыккан, бирок Жанат Кенжебеков үй камактын шарттарын бузганын, 3 жолу соттогу жашаган дареги өзгөргөнү боюнча алдаганын Үсөнкан Мамытов билдирди. Анан баласын камаган 2 жолу продление кылышкан, 2 жолу сотко барып продление кылышкан да. Факт по факту тургандан кийин баягы сот күчөктө камакта болосуңар деп тиги сот эметелер камактан чыгарган эмес. 5 январда 3-сот сот болгондо сот чыгарып ийиптир домашний арестке. Домашний арестке чыгарып ийиптир. Чыгарып мен ызыладым, эмне үчүн домашний арестке чыгарат? Бул эме атасы карман элек болсо десем, атасы кармалыш жакты домашний арестте туруп турат деп мага түшүндүрүп коюшту да адвокаттар. Макул деп жүрдүк. Андан кийин да марттын башында сот болду. Сотто сот биз менен таанышты. Таанышканда мени сурашты полностью, кайсы жакка адрес менен. Жанатты сурады, адрестер менен. Фучикти айтты. Макул деп кеттик. Кийинки сотто 2 жумадан кийин кайда сот болду. Кайда эле место проживания сураганда тиги Жанат дагы эле Фучикти айтты. Анан чото күнөм санай баштадык да. Неге? Атасы келиш керек болчу да Фучиккечи. Но оперлер айтат, Фучикте эч ким жок деп. Баласы да атасы да жок деп. Анан Нурлан адвокатын участковыйды алып барып текшерип барышыптыр үйүнчү. Текшерип барса аяктан бир аял чыгыптыр. Мен хозяйкасы мен болом. Алардын 5 майда январда чыгып кетсе, 19 январда эле ал квартирадан көчүп кетишиптир. Бул грубое нарушение да домашний аресттин. Андан кийин да 2 жолу сот кайтып атпайбы, ошол эле адрес айтып, мен ошол жакта жашап атам деп. Анан 3-сотко сотко келгенде Нурлан эмени участковыйдын эмесин көрсөттү, рапортун, хозяйканын эмесин объяснительный көрсөттү. Мынакей бул адресте жашабайт экен, көчүп кетиптир эч ага эле. Бул 2 жолу силерди алдаптыр деп. Мына бүгүн да алдап атат силерди деп. Эмесе сот карап туруп эле үй камагында тура берсин деп туруп, дагы сотто жаап салды ошо менен. Мен өзүм текшерем деп. Өзүм текшерем деп коюп, 2 жумадан кийин кайда сот болот? 2 жума сайын болот да сотчу. 2 жумадан кийин келсек, мен ответ ала элекмин деп койду сот. Ошо менен иш жабылып калды. Ошол кезде ответ ала элекмин дегенде мен эжем кайтыш болуп кетти. Мен көлдө болчумун. Адвокатым сотко катышыптыр. Мен жооп ала элекмин участковыйдан деп сотто кайда жаап коюптур. Эми 10-15 мүнөттүн ичинде эле. Анан марттын аягында сотко келип эметкенде сот айтты, мынакей участковый эмеси келди, ага рапорту келди, хозяйканын да рапорту келди деп көрсөттү. Мынакей, ооба действительно аякта жашабайт экен деп. Анан мен айттым, урматтуу сот дедим, сизди 3 жолу алдап туура эмес адресин берген дедим. Бул үй камагына камалгандан кийин адресин өзгөртпөш керек десем, сот мени укту. Анан тиги уккандан кийин ар кимге сурап келе, анан тигилердин адвокатына келгенде, тигилердин адвокаты тура калып эле, Жанаттын адвокаты тура эле эме деди. Бул сотко кечикпей келип атпайбы, соттон качпай эле депчи. Анан сот макулдап отургузуп койду, чечимге келип эле дагы без изменения калтырса болот атпайбы? Мен айттым, бул грубое нарушение болуп атпайбы? Кандайча силер без изменения калтырсын, бул менин чечимим деп койду. Сиздин чечимиңиз болсо, сиздин чечимиңиз. Ошондо баласы азыр домашний арестте жүрөт.
Үсөнкан Мамытовдун адвокаттарынын бири Айжан Орзакунова Жанат Кенжебеков үй камагынын шарттарын кандайча одуно бузганына токтолду. Ал эми уулум болсо, ал деген эми экөө болуп атат да, группа лиц болуп атат. Суммасы да чоң, это особо крупного размера. Мошенничество. Бул өзү да жазылып турат соттук иштемесинде, беренесинде. Анан ошо уулун үй камагына чыгарып, анан ошо сотко өткөзүшкөн. Сотко анын экинчи отурумуна катышканда, албетте ар бирибиздин мындай иш менен таанышкандан кийин, албетте ар бирибизди биографиябызды тактайт, ким кандай катышуучу ким экенин ошондо анан жанагы уулун Кенжебековдун жашаган жери боюнча, адреси боюнча айтып калды. Анан мен кайталап сурап калдым. Жашаган жери каякта, урматтуу сот, дедим. Силер тактаңар, сен биринчи жолу сот мага деп жооп берди. Таласта да депчи. Анан таласта болсо Бишкекте жүрбөйбү, кандайча таласта. Адресин кайра айтсаңар, өткөндө протоколду карабадыңар белеңер. Протоколду карап туруп окусаңар десе, анан судья протоколду карап туруп жашаган жерин каякта дегенде дарегин угузду. Дарегин угузгандан кийин ал экинчи отурумда менин кесиптешим Нурлан катышты анда. Катышып, анан ошондо ошо дареги боюнча биз айттык да, тактообуз бар депчи. Ал дарек боюнча биз участковойдон сурасак, ал жерде январь айынан бери, январдын баш айынанбы, ушу башынан баштап эле жашабайт деген ушундай эме актысы менен чогуу ошо квартиранын ээси менен. Ал да туруктуу отурган эмес, бул деген съемный квартирада жашайт. Үй камагы деген эмне? Ошо экинчи тараптын дагы адвокаттар айтып калышты, бул конституциялык укук, адам каалаган жерде жашайт, каалаган жерде жашабайт. Бул конституциялык укук деген укук. Бирок конституцияда дал ошондой эле адамдын кандай жагдайда турганын дагы эске алыш керек да. Бул жерде жөнөкөй эле турак жайын, жөнөкөй адамдын алмаштыруу боюнча суроо турган жери жок. Бул жерде үй камагы деп турат. Үй камагы деген эмне? Соттун тандаган, мындай айтканда, мера пресеченияны үй камагы катары алган. Бул үйдөгү камак. Камак деген сөз алынган жери жок. Камак катары тандалган мера пресечения. Албетте ал үйдүн адреси, кайсы жерге камалганын ошол сотко чейинки жана соттогу өндүрүштөгү алып барып аткандар да, бул учурда эми сотто болуп аткандан кийин судья да жооп берет толугу менен. Анткени ошол негизги эрежелер бар. Мен жалпак тилде айтайын, беренелерди айтпайын, жөнөкөй угуучуларга да түшүнүктүү болсун да. Үй камагы дегенен кайсы жерде камалганын, кайсы үйдө камалганын дареги билиниш керек. Белгилүү бир дарек болуш керек да. Ооба, белгилүү дарек болуш керек. Жок баласынын. Анан жанагы дарегин айтты да, мурунку мера пресечениясы боюнча алган. Анан менин кесиптешим Нурлан ошо участковой менен кезигип, анан ошол жерге барса, ал жерде хозяйкасы айтып калыптыр квартирасынын. Эми кесиптешим толугу менен айтып берсин, ошо өзүнчө да сурагыла. Бирок актын алып келди, акт алып келгени боюнча ошол жерден көчүп кетип, январь айынан бери. Бул уже февралдын аягы, март айынын башы болуп аткан учур болсо керек эле, экинчи отурум азыр так айта албайм. 4 март беле, даже марттын башы беле ушундай болсо керек эле. Анан ошондо ошол жагдай билинип калат. Анан судьяга айтып атабыз. Мына акты келген. Кол коюлган акты жана ошо үйдүн ээси айтып бергени боюнча. Анан сотко айтып, ай, бул дареги боюнча үй камагы сиздеги өндүрүштөгү, соттогу өндүрүштө үй камагынын адреси дареги өзгөрүптүр. Ошо дареги боюнча суроолор болуп атат. Дагы бир жолу тактап сурагылачы, каякта жашайт экен десек, судья кайра сурады, каякта жашайсың деп. Мен аяктан көчүп кеткен жокмун, аякта оокаттарым калган болчу, бирок туугандарымда жашайм, анан дагы бир жерде укол алып жүрөм, деги бу деген көптөгөн ар кандай сөздөр айтылды. Бирок сөз андай эмес. Туруктуу үй камагы каякта экенин суроо. Үй камагында адамдар кармалганда, алар керек болсо дарегин алмаштыруудан гана эмес, жеке эле ошол үй камагынан саат 10дон кийин чыкканга дагы уруксаат болбойт. Бул негизги, бул камак деген сөз. Үй камагы, камак деген сөздү унутпашыбыз керек. Анан ошондон судья мен өзүм текшерип калам деп, бирок биз ошол ходатайствобуз боюнча ошол эске алып туруп, ошо мера пресечениянын бузулушу боюнча кароону сурансак, бизге деген өтүнүчүбүзгө толугу менен канааттандыргыс кылып туруп шак чечип койду да. Ачык калтырган жок. Үсөнкан Мамытов журналист Темирлан Сейитбек уулунун YouTube каналына Жанат Кенжебековдон берген маеги боюнча токтолуп, ал жерде жумурай журтка калп айтып, жанын жеп жатканын билдирди. Айтканынын баары жалган. Ошо жанакы акыркы сот болгон алдында балдар мага кечинде саат 7-лерде эме жиберипти, WhatsApp'тан ссылка жиберипти. Ссылканы ачсам эле тиги Жанат эме деген, Жанат сүйлөйт бирдеме деген эмени чыгарып ийиптир. Анан аякта Жанат
жанын жеп калп айтып атат да. Мен ушинткейм, анан тигинткейм, анан менткен эмесмин, анан көргөн эмесмин деп. Арызы жок, камалдым деп. Арыз жок, арыз ал жанатка о арыз жазылган эмес, атасына жазылган. Но во время следствия выясняется, что баласы замешаны деп, анан баласына да иш козголгон да. Мен арызым жок эле, баягы следствие өтүп атып эле баласына да иш козголгон да. Чогуу жүргөн соучастник. Чогуу соучастник деп. Анан тиги жанат ошентип чыгыптыр, мен күнөөм жок деле камап салышты, 45 күн камадан, тигинтти, минтти, анан мени коркутту, үркүтүштү. Анан мен акча долошту, анан мен машинамды бер деди деп. Андай болгон эмес да. Жалган. Жалган. Айтканым баары жалган. Мисалы бул видеодо айтып атканым баары жалган да. Анан бул калп айткан өзү ишенип алганбы же билбейм. Бул да Кудайдын алдында жооп берем деп атпайбы? Эми калп айтып атканын 100% билип турат да. Кантип ушу жанын жеп атат. Иши аны туугандарына да, жанакы имамга да, мен молдомун, тиги Таластын молдосумун деген имамга да көндүрүп койгон экен. Имам да тиги эме берип атат да, гарантия берип атат да, бул киши таза киши деп. Ал имам кандайча жүрүп ошондой гарантия бере алат? Мисалы, бул ишти үчөөбүз эле билебиз. Мен, улан, баласы, жанат үчөөбүз эле билебиз. Мен айтып атам, улан жанат калп айтып атат. Эмне үчүн тиги молдо четтен тура эле ал гарантия берип атат ал эмеге. Ана атасы тиги президентке да кайрылып атат. Хорошо, кайрылгыла президент, мен да кайрылайын. Президент айтып атпайбы, алдамчылардын баары мойнуна албайт. Буларды мына бетме бет отургузуп койгон, допрос кылсаң эле билинет деп. Допрос кылсын экөөбүздү. Мен мойнуна салып берем. Бүт баарын ачып берем. Бүт доказательства бүт баары бар мыякта. Жанаттын 50 миң алып барып Литвадан өткөзгөндө мен алган эмесмин, көргөн эмесмин деп атпайбы? Аз соттун эмеси менен запрос кылып атабыз да аны. Да, декларациясын 50 миң алып өткөнүн. Мен 50 миң алып өтөтөм официально. Алар санап эметишкен да, өткөзүшкөн. Кол койдурушкан. 50 миңди жанат алып өткөн. 100 миң кайда кетет? 100 миңден 50 миң менен өткөзгөн 50 миң кимге кетет? Самолет учуп барбайт да отдельно. Жанат алып өткөн да аны. Ошонун баарын отрицать этип атышпайбы? Алган эмес, көргөн эмеспиз деп. Эми бул эми сизди тааныбайт, жөн ошактан бир көргөн болду. Тааныбайт, эми 10 жыл таанышып тойго барып жүргөн киши тааныбайм, көргөн эмесмин деп атса. Баласы 1 айдан ашык машинада чогуу жашап, бир машинада. Бир идиште тамак ичип жүрсөк, мен көргөн эмесмин деп атканда кантип эми кимге ишенсе болот? Бул кандай билбейм, бул кандайча. Үсөнкан Мамытов ыйык Куран китепти кармап туруп, ата бала Улан Саткынбаев жана Жанат Кенжебеков 140 миң долларга алдап кеткенин айтты. Байке, муну ала келипсиз, Куран китептичи. Мынакей мен бул Куран китепти мен жанакы имам айтып атпайбы, булар таза кишилер эме деп. Ошо имам кайрылат эле, мынакей ошо Кудай деп аласы оозунан түшпөгөн улан менен баласы Жанатка түшүндүрсөңүз, Куранды кармап калп айткан киши эмне болоорун ошону түшүндүрүп койсоңуз, мынакей мен Куранды кармап айтып бере алам. Ооба, улан баласы Жанат экөө мени алдап кетишкен. Канча жалпысынан айтсаңыз? Жалпы айтканда 100 миң евро, 42 миң доллар. 100 миңден 50 миңин да ошол чогуу эле кетип, бирок эчтеке албай калдыңыз да сиз, Жок, ошо 100 миң еврога биз 3 машина алып атабыз, андан тышкары биз атасына да акча которуп атабыз да мыяка. Ошонун баарын отрицать этип атышат да. Эми отрицать эткенде күбөлөр бар да, биз канча киши бизди тияктан чогуу жүргөнүбүздү көргөн. Эл баарын эле тиги Жанат мактанган, ошомайки тиги өкүл Айшаттан тиги кредит алып ошонун акчасы менен келгенбиз деп баарын айткан. Ал балалар эле таң калып атат, кандайча бул бизге бирде айтып, силер тияка барып башканы айтып атат деп. Ошо балдар да күбө болуп бере алабы, айтып бере алабы? Бере алат, ооба. Телефон аркылуу. Бере алат алар деле. Алар өзү эле таң калып атат. Аны бул видеону көрүп алар вообще шок болуп атышат. Кандайча булар чогуу жүргөн бул отрицать этип атат деп. Биз эмне четке чыгарып коебу деп. Биз эмне көзү сокурбузбу деп, сокурбуз же кулагыбыз билеби эле деп. Чогуу жүргөнүбүздү көрбөдүк эле, тиги айтып аткан укпадык деп эле алар бизге айтып атат да. Мына мен имамга айтып элем, мына Куранды кармап мен карганып бере алам. Атасы менен улан, атасы Жанат баласы экөө мени алдап кетишкен. Эми если имам ошондой эле кыйын имам болсоңуз, улан менен баласына түшүндүрсөңүз, Куранды кармап алдаган киши эмне болоорун, анан сизге ошентип Куранды кармап айтып беришсин чындыгын. Калп айтып атышабы же чын айтып атышабы? Президентке да кайрылат элем да. Садыр Нуркожоевич, бул иш былтыр эле бүтмөк. Но ортодон коррупция болуп эле
бири-бирин жабышып эле ушул жака чейин чоюп келишти да. Эмнеден чоюлуп атканын мен өзүм да билбейм. Следствие өтүп атат. Бир кишини уже 6 ай болду мынакей. Ноябрдан баштап мына 6 ай болду. 6 айдан бери таппай жатат да. Баласы грубо нарушение кылып домашний аресттен 10 күндөн кийин эле көчүп кетип атат башка жерге. Аны 3 айдан кийин сот аныктап атат. Ошо аныкталган кезде деле мера пресечениясын өзгөрткөн жок да. Бул мисалы мен азыр сураштырсам айтат, бул түнкү 10дон кечик 1 саат кечиксе да уже эме кириш керек деп, СИЗОга кайда кириш керек деп, бул нарушение деп. А бул 3 ай адресин өзгөртүп башка жакта жашап жүргөн. Ошонун фактысын алып келсек, доказательство алып келсек, участковойдуку, ээсимин деген аял кишинин да күйөөсүнүн да объяснительный берсек да, сот аны четке кагып койгон да. Бул мен ойлойм, бул жак чисто эле коррупция болуп атат да. Эмне үчүн бир кишини милицияга таба алышпайт 6 айдан бери? Эмне үчүн нарушение кылган кишини камай алышпайт? Ушу мен Садыр Нуркожоевич сизге кайрылат элем. Ушу акыйкат, мага акыйкат эле керек. Акыйкат эле чечип берсеңиз ушу ишимди. Азыр мен кредит төлөп атам ай сайын. Мен өзүм азыр болгон эмем баарын сатып, мал салым баарын сатып, жерим баарын сатып, азыр төлөп атам да. Мен деле кыйналып бүттүм уже. Же иштебесем, жумушум жок. Же булар акчаны убагы менен бербесе, ушуну бир акыйкатынан карап чечип берсеңиз жакшы болот эле. Адвокаттын айтымында сотко чейинки өндүрүштө аябай кыйынчылык менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш иштин негизги катышуучусу болгон Улан Саткынбаевди 3 айдан бери кармай албай жатат. Болгондо дагы мени бир кызыктырган нерсе, эмне үчүн сотко чейинки өндүрүштү материалдарды тааныштырганда эң негизги катышуучусу бул деген Саткынбаев Улан деген негизги катышуучусу бар экен. Ошол эмнегедир ошону расмий түрдө издөөгө жарыялап, бүгүнкү күнгө чейин аны кармай алышпайт эмнегедир. Азыр дагы айтайын, ошо бүгүнкү күнгө чейин кармай алышпайт. Расмий түрдө ал иштик материалдар бар, меске иштик материалдардын көчүрмөсүн берген. Бул иш деген эч кандай мындай айтканда секретности жок, грифи жок. Тем более сотко жетти, бул ачык материал. Аны деген мен берген көчүрмөдөн көрсөңөр болот. Ошо расмий түрдө жарыяланганы боюнча, издөө боюнча. Ушу интервьюма жараша бул сөзүмө далил болсун. Ошого карата эмгиче ушу бүгүнкү күнгө чейин эч кандай иш аракеттер болгон жок. Жана кармалган жок. Ошого карабастан Адвокат соттук иштерде мыйзам бузуулар болуп жатканын айтууда. Тигини текшерилек, качан чыккан, качан бузган ал үй камагын, январда экен аны деген суроо эметипчи, аны карабай туруп, тигини канааттандырып туруп, анан шак эле сот отурум токтотот. 3-сот отурумда деген ал деген мера пресеченияны карайм деп туруп, мера пресечения боюнча сот отурумду кылып атат. Аны ошондо айтып атат. Мына мага расмий түрдө келди участковойдон. Чындап эле январдан бери алмаштырыптыр, жаңы эме кылып турган, дарек кылып турган, анан тиги дарек боюнча, жаңы дарек боюнча эмин силерге эмин материалдарды тиги ходатайствосын баса белгилеп кетейин. Мурунку ага чейинки жаңы тигилер жаңы ходатайство бергенде мен соттон сурадым. Мага бергилечи, кайсы дарек алмаштырган депчи. Берсем судья берген жок. Мен угузуп атпайм, ошол жетиштүү депчи. Ал эми процессуалдык кайсыл гана процессуалдык документ болбосун, ал сөзсүз түрдө тараптарга көргөзүлүш керек. Биз да билишибиз керек. Анткени биз потерпевшая сторонабыз, жабырлануучу сторонабыз. Эгерде деген бир нерсе болуп, ал адам жок болуп кетсе, качып кетсе, ким бул жерде эң жабырлануучу, ким материалдык жактан жабыр тартып атат? Бул албетте менин тил кат мен ордер менен катышкан Үсөнкан байке болот да, мен адвокат болуп аткандан кийин. Мага бербей койду судья. Албетте андан кийин ошо 3-чү отурумга чейин мен ушул жагдай боюнча соттор советине кайрылгам, арыз жазып, анан бирок соттор совети боюнча бүгүнкү күнгө чейин мен жооп ала элек. Аябай даярдалып жасалган алдамчылык, мындай билдирүүнү Үсөнкан Мамытовдун дагы бир адвокаты Нурлан Кадыралиев билдирди. Бул жерде бул өтө даярдалган алдамчылык экен да, бул жердечи. Бүт бардыгын ойлонуштуруп жасашкан экен бул атасы экөө. Атасы менен баласы. Анан визалары бүтөт. Мамытов Үсөнкан болсо погранслужбадан бир нече жолу предупреждение алгандан кийин Кыргызстанга кайтып келишке аргасыз болот. Европадан. Ошондо экөө тең келишет. Келгенден кийин деги Саткынбаев Улан болсо күтө тур, биз деп туруп кайра чогуу барабыз деп убакытты созуп жүрөт. Анан бир күн айтат, визаңды даярда, Европага барып фураларды алып келели.
документтер тууралап туруп деп. Ошондо Мамытов Үсөнкан визасын даярдайт. Визасы даяр болгондон кийин Саткынбаевка кайрылат. Визам даяр, кеттикпи десе, жок, мен убактым болбой атат, азыр күтө тур деп ошентип 3 күн калганда кеттик дейт. Мамытов айтат ага, визама 3 күн калды. Сен эмне мынча чоюп жүрдүң? Сен эртерээк айтпайсыңбы, же заранее айтпайсыңбы, визаңды кайра узарт, же кайра ач деп. Десе, анда сен жүрө бер биякта деп туруп, анда баласын жибериптир. Баласы барып, ошол 24 жылдын декабрь, ноябрь айларында 3 фураны алып келет Кыргызстанга. Таможня аркылуу өткөрүшөт. Андан кийин базарга бир нече күн чыгарышат, Военно-Антоновкадагы базарга. Ошентип чогуу эле жүрүшөт. Андан кийин анан билгениңди кыл дегенден кийин анан ошол милицияга арыз жазып, кайрылууга аргасыз болот Мамытов Үсөнкан. Ал жерден Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн бизге айтпай бир жолу алып келип аны менен беседа кылышыптыр. Андан кийин Саткынбаев кача баштады. Адвокаттын айтымында оор кылмыш кылган Жанат Кенжебековду 1 май райондук сотунун судьясы Мамыров үй камагына чыгарып койгонун кошумчалады. Шалими чыгарган токтому болсо күлкү келтирерлик болгонун айтууда. Баласы болсо камактан Мамыров деген 1 май райондук судьясы оор кылмыш менен отурган баланы үй камагына чыгарып койду. Тиги токтомун окусаңыз даже күлкүңүз келет. Туруктуу жашаган жери бар экен, оорукчан экен, андай үй бүлөсү бар экен. Биз ушул 3 негиз менен сиз деле көп ишти көрүп атасыз. Оор эмес, анча оор эмес кылмыштарды биз жактоочулар чыгара албай жүрөбүз. Справкаларын көтөрүп алып, паспортун көтөрүп алып. Үй камагынын шартын бузган Жанат Кенжебековго эмнеге чара көрүлбөй жатканы түшүнүксүз экенин жактоочу билдирди. Ак бар, аны мен сотко алып бардым. Сот башталды, 1-процесс берди, Муратов карап атат төрага. Акты бердик. Бул жашабайт. Жок, акты бергенге чейин 2-3 жолу суроо бердик. Кенжебеков Жанатка. Жашаган жериңизди айтыңызчы. Ошол Фучик көчөсүн айтты. Сот да берди, биз да бердик, Фучик көчөсүндө жашайм деди. Анда мына деп туруп биз өтүнүч келтирдик. 19 январдан бери жашабайт экен. Десек, бул эмне үчүн келтирдик? Анткени бул үй камагынын шартын бузуп атпайбы? Сотко билгизбей, тергөө органдарына эмес, сотко билгизиш керек болчу ал учурда. Сотко билгизбей, үй камагынын шартын бузуп атат. Бул учурда жазык процессуалдык кодекстин негизинде үй камагы өзгөртүлүш керек болчу камакка. Бирок судья Бердимуратов жок, мен өзүм текшериш керек деп туруп биздин өтүнүчтү четке кагып койду. Макул, өзү текшерсе текшердик, текшерсин дедик. Анткени биз уверенбиз ал жерден качан көчүп кеткени. Мен өз көзүм менен көрдүм. Үйдүн ээси менен өз көзүм менен сүйлөштүм. Өз оозум менен сүйлөштүм да, үйдүн ээлери менен. Десек, ал сот өзүнүн тапшырмасында кечирээк жибериптир участковыйга. Участковыйга мен биринчи жолукканда телефонун алгам, кайра чалсам кеч келди. Бирок мен ошондой эле кайра аналогично эле кайра эле ошондой материал топтоп, сотуңар качан болот эле деди. Бүгүн болот десем, мага деле эртең менен соттун жардамчысы чалган. Мен бүгүн нарочно жеткизип берем деди. Участковый айткандай эле жеткизип бериптир эртең менен. Бирок сот аны алып баргандан кийин дагы биз сотко өтүнчү камагыла да муну. Сизге калпайтты, бизге калпайтты. Үй шартын бузуп атат. Бул үйдүн шартын бузганда мыйзам только өзгөртүлүш керек камакка деп талап кылып атат. Десек, жок деп четке какты. Андан кийин ошентип ишти кайра башканга жылдырып салды да, андан кийин уже башка судьяга берип коюптур ишти. Азыр башка судьяда. Чекиров, по-моему, фамилиясы. Мен процесс алыш менен толук башталып элек. Тергөөдө дагы кандай акчалыктар болду? Тергөөдө эми бул сотко кетиргенге чейин 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү жакшы эле аракет кылып иштешти. Бул жерден бизге нааразы болгон
Свердлов райондук прокуратурасы, Первомайский прокуратура тоже жакшы аракетин кылып атышат. Свердлов райондук прокуратурасы биз ошол айтып атпайм эми Бул ишке өйдө жактан адамдар кийгилишип жатат. Мындай билдирүүнү адвокаттын айтымында опер кызматкерлер билдирген. Тергөө аябай чийки жүрүп жатат, эч кандай жыйынтык жок. мен деле аттарын билбейм, бирок опер кызматкерлери алар бизге ачык эле айтып атышты. Бул жактан өйдө жактагы адамдар кийлигишип атышат депчи. Силер дагы ошондой адамдар болсо айтпайсыңарбы депчи. Биз алып келип беребиз, жумала күндөп түндөп издеп, булар кайра кое бербейт депчи. Анан оор кылмыш менен эми сиз деле өзүңүз угуп билип жүрөсүз. Соттон биз ущербти төлөп туруп дараң чыгарабыз. Бул жерден 1-май райондук соту 1,5 айдан чыгарып салып атат. Председатель биз деген фактын алып келип берсек дагы карабай атат. Анан дагы мен жанагы Шерболот деген жактоочусуна бир жолу жолугуп калдым случайно Свердлов райондук сотунан. Ага айтсам эми бул эми Садыр Нуркожоевич деле уксун, если ошол адвокат айтты, бул жерде первыйдын баласы менен дос экен Жанат депчи, Кенжебеков. Анан бул калппы чынбы билбейм, бирок ошол сөздүчү. Анан бул жерде деле ошол биздин президентибиз жакшы иштерди кылып атат, бирок шек келбеш керек да. Если ошол чын болсо анда билсин анда Садыр Нуркожоевич. Если калп болсо анда күнөөлүү адамдарды аныктап жазаласын болот. Биз Польшадан автоунаа алууга жардам берген Жанат Кенжебековдун таанышы, кийинчерээк Үсөнкан Мамытовдун күйөө баласы болгон Болот Кожогулов менен да баарлаштык. Ал Жанат Кенжебеков менен 2022-жылдан бери тааныш экенин, ага автоунаа алып берип дос катары жүрүшкөн. Жанат Кенжебеков 2024-жылы Аяш атасы менен автоунаа алганга Европага келгенин айтып, жардам сураганын, Польшага келип автоунаа алышканын билдирди. Мен Кожогулов Болот 2022-жылы Кенжебеков Жанат менен ошол Европадан, Польша шаарынан таанышып, ошондон бери жакшы мамиледе дос катары жүрчүбүз. Анан ошондой күндөрдүн биринде мен ал кезде Европада жашачумун. 17-жылдан 24-жылдын майына чейин Европада жашадым. Анан 24-жылы июндун аяктарында мага Кенжебеков чалат. Ушундай болот, биз Аяш атам менен Европага барабыз, машина алабыз, жардамдашып кой сен биз менен жүрүп деп. Анан ошол жактан сөздөн болуп, ошо акча Аяш атаныкы эле, Аяш атага алып беришибиз керек, андай мындай деп ошентип айткан. Анан алар 13-майда Польшага келишет мага. Биринчи Литвага барышат, 5-экен, 6-майда Литвага, Вильнюска самолет менен барып, андан бери автобус менен Варшавага келишет. Ал жакта мен тосуп алам автобус вокзалдан. Анан үчөөбүз, Кенжебеков, Жанат, мен, анын жанында ошол кезде Мамытов Үсөнкан, азыркы менин кайнатам. Азыркы ал кезде тааныш эмес болчубуз, ошол экөө келет, ошол жерден тааныштырат, бул мен Аяш атам деп. Ошол кишиге машина алышыбыз керек деп. Анан үчөөбүз кыдырып, машиналарга барып көрүп жүрдүк. Ошол күнү эле, алар келген күнү эле, 13-май күнү бир фуранын прицепине барганбыз көрүп. Ага булар барышат дагы прицепке, фурага, головага задаток ташташат. 13-май күнү. Ал бүт барыба тастыкталган документтери бар. Ошентип дагы бир 2-3 күн жүрүштү Польшада машина издеп. Анан Кенжебеков менен менин кайнатам экөө эмеге, Литвага кетишет ошо бойдон. А мен 22-майда бияка учам, Кыргызстанга келем. Ошол. Андан тышкары булар Литвадан машина алышат. Ошол Литвага барганда. Литвадан машина алышат дагы 3 машина алышкан булар, холодильниктерди. Өңдөрү ак цветте. Аларды чыгара алышпай документтеринен.
анан ошол жакта калып калат Литвада машинелери. Андан кийин 4-5 айдан кийин барып, Кенжебеков барып чыгарып келет машинаны. Баягы 3 машинаны чыгарып келет да Кыргызстанга алып келет да анан сатып ийет. Ошол. Андагы бир нерсе айта кете турчу нерсе, мен Кыргызстанда жүрүп калдым, баягы 24-жыл майда келгенден бери. Кыргызстанда жүрүп калдым. Анан баягы Мамутов Үсөнкандын кызына үйлөнүп калдым. Тагдыр буйруп. Бирок ошол Мамутов Үсөнканды мен ошол Литвадан 24-жылы таанышкам. Ага таныган эмес. Жок, ага чейин мен ошондо биринчи жолу көрдүм. Өзүм 6,5 жыл Европада жашасам каяктан тааныйм. Ошондо таанышып, ошондо Кенжебеков номерин алып берип, Мамутовдун кызынын ошентип тагдыр буйруп үйлөнүп калганбыз. 24-жылы ноябрда үйлөндүк биз. Могу көйгөйлөр башталгандан кийин милицияда болгон мезетте ар кандай сыяктуу бул эмектүү мындай таңган сыяктуучу. Таңган болду да, ошол тууралуу милициядагы көрсөтмөлөрү тууралуу эмне дей аласың? Милицияда тергөөдө бул тааныбайм, көргөн эмесмин деп атат. Чогуу барган эмеспиз деп, жана Мамутов экөө келген эмеспиз деп атат Польшага. Анын баары тең карандай калп. Аны көргөн деле балдар бар, башка деле. Факты менен сүйлөй турган болсок, көргөн деле балдар бар. Жанагыл ошол келген күнү биз айтып атпаймынбы, жанагындай бир машинеге көргөнү барганбыз, ада такчышталган деп. Болбосо ошолорго чалса деле алар деле подтверждать этип берет. Алар деле поляктар орусча түшүнүп сүйлөгөн поляктар алар деле подтверждать этет. Ада такчышталганы, кагазы бүт баары тең бар. Анан мен Мамутовду мурда тааныбасам, анан каяктан таанып калмак элем, если экөө келбесе. Жанат тааныштырган, ал телефонунан сүйлөшкөндөрүбүз дагы бар. Бүт баары тең бар. Анан жанакы X5 машина деп да ошо биоголосок бизнес кылат деген сыяктуу айтып атат да, ошол кандай дейсиң? Ал X5 машинени булар Кенжебеков менен Мамутов экөө Литва мамлекетинен июнь айында алышат. Июнь айында сатып алышат. Мен майда бул Кыргызстанга кетип атам, май айында. Июнь айында сатып алышат. Анан ошол бойдон якобы машинени бирөөгө беришип, ошол бойдон жоголуп кетет. Доставка бирөөгө беришип, ошол бойдон жоголуп кетет. Ошентип жүрүп, анан бул жактан ал кезде Кыргызстанда жүргөнүмдө баягы Жанат менен тез-тез сүйлөшүп турчумун телефон менен. Анан бул жакта машина жок жүргөнүмдү билчү ал. Анан мага айтып калды телефон менен, ошондой сүйлөшкөн эле. Ушундай досум, менде машина бар, болсо алып кой. Акчасын мен барганда бересиң деп. Ал кезде ал өзү Европада жүрүптүр. Анан хорошо деп эле ал машинасын сатып алгам. Көрсө ошол баягы Европадан алган машинесин мага сатып ийиптир Кенжебеков. Аны мен 1 жылдай айдадым. 1 жылдай айдап, анан кайра мен сатып ийгем. Ошо булардын алдамчылыгы, аферасы бүт пландалган экен да. Себеп баягы Мамутовго айтып атат, мен X5 машинеңди чукуйм ар жак бер жак деп. Ошону коюп, болбосо арызыңды ал депчи. Булар ошо башынан эле изначально эле пландашкан экен да. Ошол Кенжебеков качан алып келгенин, каяктан алып келгенин анысын билбейм. Бирок мен декабрдын 9-унда сатып алатам ал машинени андан. 24-жылы декабрдын 9-унда Кенжебековдон сатып алатам мен машинени. Ошол. Айтып атат да, ошол туура эмес келген машинанын кылмышчыл болгон аркылуу өтүп атат ушул жакта. Ал машинени мага оформить берген ошол жактан. Анан кылмыш иши козголгонун тергөөдөн мага айтышты. Бул деген кантип келген границадан эч кандай табышкан жок. Границадан эмне кылып киргенин, границадан бир запрос бериптир. Анан мен тергөөгө айттым, ошондой кимдин атына келиптир, таап бергиле, ким алып келиптир деп. Тергөө поддельный документ, российский поддельный документ деп эле ошону мага коюп атышат. Бирок алба документти ким жасаган, же мен унады иштебесем, документти, поддельный документти ким жасаган, границадан ким алып келгенин таба алышкан жок. Ошол. Ошончолук болду, э? Ошол бойдон калып калды. Анан дагы бир кошо турчу нерсе, ГСУга
ушундай машина келиптир деп баягы сүрөттөрү менен Европадагы сүрөт видеолорун Кенжебеков көрсөтүп атат. Анан көрсө ошо ГСУда дагы баягы тааныш билиш бар экен. Бирөөлөрдүн кызыкчылыгына болуп калды да. Муну бир күбө баласын мындай кылсак анан дигилер арызды алат деген тарифте кылып атышат да. Арызды алдырып эле ишти жапкан аракетин кылып атат. Ошондой кылып атышат булар. Булар ушундай алып келген, болбосо булардыкы башынан эле пландалган. Бул ушундай кылабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп. Ошондой. Кошумча болду. Кошумча айта кете турчу дагы кошумча Жанагы эмен точно бул акчалардын баары кимден болгон, ошо Мамытов Усонкамдын акчасы болгонбу? 20 айткан ошол Польшада жүргөндө акча мен аркылуу переводторду ошол эле Польшадан ошентип биз баягы Кенжебеков, Мамытов үчөө чогуу көп жүрүп калдык да. 3-4 күндөй жүрүп калдык Польшада. Ошол маалда мен Европада баягы бул жактан клиенттерге машина алып берип иштечимин, услугага. Биги жактан машина таап, бияка салып ийем. Бияктан тозалышат. Бул жактан клиенттер мага акча которушат эмеге Европага, Польшага. Анан ошондой күндөрдүн биринде мен Мейкин, анан Бектур деген аттуу жараныбызга менин клиенттерим машина алып бермекмин. Алар мага акча которушмак. Анан ушундай акчаны которгула, мындай шотко дияк бир жактап сүйлөшүп калганымды угуптур Кенжебеков. Чогуу жүргөндө угуп калган да. Анан мага айтты, биз сага бияктан акча берели, сен Кыргызстандан атама бердирип кой акчаны. Бул цыганский перевод да. Атама алып бардырып бердирип кой. Мен 2 клиентимне, мен бияктан сага акча берейин евро деп. Общий 38.500 евро мен диги жактан алгам Кенжебековдон. Баягы вокзал бар, Заходня деген, Варшавада, ошол жактан машинанын ичинен ошо ким Кенжебеков мага берген акчанычы 38.500. Бул жактан жана Мейкин, анан Бектур деген менин клиенттерим бияктан атасынын акчасын алып барып беришкен. Бирөөсү 23.200 евро, бирөөсү 15.300 евро алып барып беришкен. Алардын баары тең тастыктап текшерсе чыгат баары тең эле. Аларды чалышып мага бияка мына алып келдик. Ким деген аркы берки видео менен көрсөтүп мына берип атам, акчаны алдыңбы деп ушундай болгон да. Ошонун баары деле бул Аяш атамдын акчасы, Мамытов Усонкамдын акчасы деп айтып жүргөнбү ошо жерде? Баягы чогуу жүргөндө сөз болгон көп эле. Кредит алып келинди, анан жаңы машина алып барабыз, бияка сатабыз, Россияга алып барып сатабыз жаңы машинени. 23-22 жылкы жаңы машиналарды алып барып сатабыз. Анан мынча эле жаап койсок болот, кайра кредитти деп. Ушуну көп эле сүйлөшкөндөрүн укчумун. Анан бирок экөө тең наличие акча менен барган. Потому что жанагы биз зада так чытады деп атпайбы сөзүн башында, бир прицеп менен бир фурага головасына. Ошондо акча санап бергенин көргөм. Ошо пачка акчалар бар болчу. Ошондой. Биз бул иштеги көөлөрдүн бири Бакыт аттуу жаран менен да баарлаштык. Анын айтымында алар Европада чогуу жүрүшкөн жана Жанат Кенжебеков Усонкам Мамытовду Аяш атасы экенин айтканын кошумчалады. Жүргөндөрүн көргөнбүз, бирок акча кимдики экенин анда билген эмеспиз, бирок Жанат өзү ошол маалда айтып аткан, мен Аяш атам болот, машина алганы келгенбиз деп айтып жүргөн да ошондо. Дагы эмнелерди айтты эле ушул иш боюнча? Иш боюнча машина алып атабыз, алдык деп эле айткан, бирок ал машиналарды көргөн эмеспиз да, эмне машина алганын, тиги машина алдык, тигинтик деп эле жүргөн, бир жума 10 күндөй гостиницада чогуу жашадык. Ошондо Үсөн байке, Жанат чогуу жашадыңар да, көрүп аттыңар да алар чогуу жүргөн, Чогуу жүргөн көрөт. Ушу границадан киргенде чогуу киргенбиз. Мен Беларусиядан автобус менен кирип, дос балама чалып, мени алып кет границага, уже чыктым дегенде дос балам мага келмек, дос балам келсем машинеде Үсөн байке менен ошо Жанат отуруптур. Ошондой экөө менен таанышкам да менчи. Мединкайден границага, Литва менен Беларусиянын границасына келип, Литва бет жагына келип,
дос бала мен алып кеткенден кийин ошо машинанын ичинде сөмкө майка менен эме Жанат отуруптур, аларды Вильнюстан алып келатыптыр. Ошондо мен келип үчөөбүз болдук, Каунас деген шаарга кеттик. Ошол жакта Каунас деген шаарга гостиницага чоң жашап калдык да, бир гостиницада 10 бир жумага жакын. Баягы күндө көрүшүп аттыңыздар да, сурашып дегенечи, анан баягы ким аркылуу келди, акча ким алганын атат, баягы билинет го бирөөнүн, мисалы ошол кишинин артынан ээрчип келгенде болгон сыяктууларды биле алдыңызбы эле маалыматтарды? Жок, эми ал убакта баягы өзүбүз каждыйыбыз өзүбүздүн жумуш менен алек болуп эле эме кылган, маани берген эмеспиз да, ким акчасы ким аркылуу экенинчи. Бирок точно билем, ошо сөмкө майка ошо эмесинин белинде жанагындай маршрутка деп коесузбу, постоянно маршрутка курткасынын ичинде мындай дөмпөйүп жүргөнчү. Ошо күнүм акча бар эле эметкен, бирок мына маани деле берип сурап деле кимдин акчасы кандай деп эме кылган эмесмин, бирок ошондо жанымда дос балага айтып атканын билем да, Аяш атам болот. Машина алганы келдик, тандемдерди алабыз деп. Анан баягы буякта көрсөтмөлөрүндө тааныбайм деп чыкты да, ошо аябай таң калып атпайсызбы? Биз да тыктап койгулдачы. Ошондой болгон. Ошо түндө эле же эртеси эле точно билбейм. Ошо биз жашаган гостиницада менин машинем турган чоң тур алгам менчи. Гостиницада место жок болуп калып, мен ошо машинемдин ачкычын берген, мына гостиницада место жок экен, каяка жатабыз болуп атканда менин машинеме жатып алгыла, автономкасы иштейт, бул гостиница бошогондон элестер деп ошентип. Бир күнбү, 2 күн менин машинеме түшкөн, бирок чай пай ичип чогуу эле эме кылганбыз, андан гостиница бошогондо анан киришкен да гостиницагачы. Аяш атам деп чогуу жүрүп эле ошо эме кылып, андайдан алган машинелерин граница жакка айдап келишкен, как раз ошо колейка түртүп таможняга кириш керек болуп, мен колейкага кирип, машинени таможняга кирип, анан сөмкө майкалар келишип, чалышып, анан дос балам машинени айдап, ошондо 3 машина айдап киришкен границага. Ошондой эле Үсөнкан Мамытов алар Жанат Кенжебеков менен биргеликте Литванын Борбор шаары Вильнюста жүргөн видеону да көрсөттү. Вильнюстун эски шаардын көчөсү экен. Туристтердин баары ушул жакка жүрөт экен. Туристтерге кошулуп биз да жүрөбүз. Биз да турист болобуз. Биз экинчи тарап Жанат Кенжебеков жана адвокаты менен да баарлаштык. Жактоочусу Нурсултан Жаныбеков анын кардары Жанат Кенжебековго эч кандай арыз жазылбай камалганын, атасы үчүн баласы жооп берүү деген мыйзамда жок экенин баса белгиледи. Ошондой эле эч кандай тил кат жок экенин жана жабырлануучу тарап атайын соттук процесси созуп жатканын кошумчалады. Биринчиден бул окуя боюнча хронология менен бара турган болсок, бул жерден менин корголуучум Жанат Кенжебековго арыз жазылган эмес. Алар деле далилдеп бере албайт болуш керек. Арызды мындай да, мен эгерде кандай жерде бир адамга доомат кое турган болсом, ошол адамдын атын жазып туруп, чара көрүп бергиле деп айтабыз туурабы? Менин корголуучум Кенжебеков Жанаттын үстүнө арыз түшкөн эмес. Буну жабырлануучу тарап деле айтып бере алат болуш керек. Себеби дегенде биз биринчи киргенде эле бул кылмыш ишке тергөөчүнүн айрым мыйзам бузуу фактыларын аныктап, аны сот тарабынан даттанып, сот анын аракеттерин мыйзамсыз деп аткан. Ошол күнү керек болсо биринчи эле тергөөчүнүн кармаган күндө эле нарушениялар чыккан. Кийин экинчи тергөөчү алды, экинчи тергөөчүнүкү да ошол күнү кабыл алган күнүн эртеси күнү эле нарушение болуп чыкты. Анан биз
Биз мындай да. Тергөө кылганыбы? Жок, бул жерден мындай да, тергөөнү деген кызыкчылыгы жок, объективдүү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин 19 беренесине ылайык тергөөчү ар тараптуу, адилеттүү жана ошондой эле айыпталуучуну актоочу жагындагы, каралоочу жагындагы караш керек эле. Биз мисалы айтпайбыз, тергөөнү жүргүзбөгүлө, сотту жүргүзбөгүлө деп айтпайбыз. Болсун сот. Боло берсин, биз ага эч качан кандайдыр бир деңгээлде мындай каршылык билдирбейбиз. Баардыгыбыз адилеттүүлүккө жеткибиз келет. Анан мен корголуучум үстүнө арыз түшпөсө, мына мисалы азыр силер деле сотко запрос берсеңер, ошол эле баягы жабырлануучу менен өзүн эсептеген адамды айтсаңар, арызды Кенжебековго жазган арыз барбы десеңер, аларда жок. Ошо атасын алганда группа лиц болгон депчи. Ошо группа лицтерин булар далилдей албай койбодубу? Анан бул жерден деген атасы, баласы деген маселе болбош керек. Себеби деген юридикалык сөздө атасы, баласы бири-бирине көрсөтмө бербей койгон толук укугу бар. Анан биз мисалы кимдин атасы, кимдин апасы экен деген маселени талкуулабайбыз бул жерден. Биз биринчи кезекте акча алганбы, алган эмеспи, бергенби, берген эмеспи. Булардын өздөрүнүн распискасы жок биринчиден. Экинчиден, баягы биз мурда берген Темирлан жанагы Сейитбековго берген маалыматыбызды булар ошону көрүп деле ошону берип койсо болмок. Ага булар кандайдыр бир деңгээлде жооп беришкен жок. Кийин биз өзүбүз дагы баягы расследование жүргүзөбүз деп. Жүргүзсүн. Биз деле мисалы ачыкпыз. Бизге деле келип суроолорду берсе болот. Анан сот жөнүндө айтабы. Мисалы сотко биринчи сот башталарда биз баштайын десек, адвокаты мен иш менен таанышым керек деп туруп өзү состу. Экинчисинде келдик. Кийин келсек, жок, тиги биз жабырлануучу келбей калды деп башка күнгө жылып кетти. Үчүнчүсүндө келсек, айыпталуучуну камап бергиле деп кайра башка маселе менен келди. Анан биз айттык, баштайлы ишти. Айыптоо актысын окуп баштайлы десек, жок деди. Кийин акыры башка судьяга өттү бул иш. Анан башка судьяга кирип баштайын десек, биздин тилибиз касылып баштады. Мен мисалы кыргызча сүйлөйм өзүм. Анан менин кесиптешим дагы катышат бул иштечи. Ал орус тили менен сүйлөп коргойт да. Анан ага болсо, мен орусча түшүнбөймүн, мага котормо чалып келип бергиле деп алар ошентип айтышты. Анан мындай да, бул жерден деген дискриминация кылбаш керек эч качан. Чомо фактыны далилдегенби, 140 000 доллар берилгенби, анан жана 3 грузовой машина деп, ошо чогуу барганбыз, чогуу жүргөнбүздө видеолорун көрсөтүп атат. Ошол нерсе болду беле? Мындай да, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57 беренесине ылайык эч ким өзүнүн күнөөсүздүгүн же болбосо күнөөлүүлүгүн далилдөөгө милдеттүү эмес. Айыптоо тарапкана гана бул милдет жүктөлгөн. Мисалы Кенжебеков Жанат, мен булардан акча алган эмесмин деп атат. Берген эмес мага деп атат. Анан биз кимге ишенебиз бул жерден? Берген адам тааныган боюнча өзү айтып берет. Бул жерден деген ошол окуя боюнча биз эми мындай да тергөөнүн купуялуулугун көп нерсени айта албайбыз. Бирок анан окуяны сырттагы болгон окуяларды Жанат өзү айтып берет. Бул жерде эч нерсе жашыратаган эч нерсе жок. Жактан жана мыйзам бузууларды айт. Мыйзам бузуу, далилдерди, процесс жактан, деп атасыз, арыздын түп нускасы да жок иште. Түп нускасы да жок. Булар башында арыз менен кайрылышкан Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына кайрылганда ал жерден кылмыштын курамы жок деппи, же болбосо кылмыш ишин козгоодон баш тартышкан. Анан кийин кайра дагы повторно жазышат. А мыйзамда деген андай жол жок да. Мисалы жабырлануучумун деп эле баардык немени мыйзамдарды аттап өткөн болбойт. Себеби дегенде Конституцияда так көрсөтүлгөн. Өзүнүн укуктарын ишке ашырып атканда башка бирөөнүн укуктарын тебелебеш керек. Арыз жазсын, тергөөчүлөргө возможность берсин, сотко караганга возможность берсин, болду. Биз бул жерден деген азыркы күндө актап бергиле, жактап бергиле деген тема боло элек, биз изилдөөгө өтө элекпиз. Сот башталдыбы? Баштала элек. Мына өткөндө башталайын десе, өздөрү котормочу бизге бергиле деди. Мындай да, бул жерден Кыргызстанда өзү мамлекеттик тил кыргыз тили. Расмий тил орус тили. Анан жабырлануучунун адвокаты, жабырлануучу өзү неме болуп атса, жабырлануучу ошол жерден айтып берип атат. Орусча билбейм деп айттыңыз депчи. Анан мындай да, бул деген алардын кызыкчылыгы да, сот болуусун, алар айтыш керек да, сот болсун, болбосун деп. Анан бул жерден деген сотту ким создуктуруп атат? Сотту деген биз мисалы постоянно келебиз. Биз келбей койгон убакыт боло элек соткочу. Биз сотко келип атабыз, сотко катышып атабыз, өтүнүчтөрдү берип атабыз, далилдерибизди келтирип атабыз. Анан булардан далилди сурай турган болсок, кылмыш иште ишке тиешелүү бир да далил жок.
Бул Жанат Кенжебековдун камалганы боюнча ошондо мыйзамсыз камалып калганбы же кандай? мындай болот. Кылмыш жаза процесстик кодекстин талаптарына ылайык 96-97 беренелерине жана 102 беренелерине ылайык эгерде шектүүгө жетишерлик далилдер болсо тергөөчү кармаганга укугу бар. Бирок ал укукту деген ошол кармалып аткан адамдын укуктарын тебелебей туруп кармаш керек. Ага биринчи кезекте жактоочу камсыздаш керек. Экинчи кезекте туугандарына кабарлаш керек. Үчүнчү кезекте өзүнүн телефон чалууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Төртүнчү кезекте тергөөчү өзү телефон чалып айтыш керек. Бул кылмыш жаза процесстик кодекстин 102 беренесинде көрсөтүлгөн. Анан кылмыш жаза процесстик кодекстин 114 беренесинин 7 бөлүгүндө көрсөтүлгөн. Анан Конституциянын 57 беренесинде көрсөтүлгөн, 59 беренесинде көрсөтүлгөн. Анан бул жерде айтып келатам. Эмне ошол? Эми айтып келатам. Эми айтып 45 келатам. күн камалып чыктыбы? 45 күнүн бир айдан ашык камалды. Бир айдан ашык Анан камалган. жаңы кармалганда тергөөчү ошол 102 беренени 114 беренелерди аткарган эмес. Аны тергөө соту мыйзам бузуу деп тапкан. Анын аракети мыйзамсыз деп тапкан. Анан кийин биз сотко даттандык. Соттон бул боюнча маселелердин баардыгы каралган. Райондук сотту карап атканда биз ошол далилдердин баардыгын бердик. Мисалы биз деген мындай да кылмыш жаза процесстик кодекстин 95 беренесине ылайык соттун чыгарылган күчүнө кирген чечимдери баардык актылары преюдиция болуп эсептелинет. Преюдиция деген бул кандайдыр бир эч бир мындай талаш тартышсыз далилдер да. Анан соттун чечимин алар даттанган эмес. Соттун чечимин биз ошол сотко бердик. Мына урматтуу сот, кармап аткандан мыйзам бузуу фактылары болгон, тергөө аткандан мыйзам бузуу фактылары болгон. Анан муну камап туруп тергөө амалдарын жүргүзгөн эмес. Элестетиңиз, мисалы мына тергөө амалдарын жүргүзгөн. Мындай да Иштелик деп андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Бизде ошол боюнча далилдер бар. Мына биз мисалы Асанды кармады. Же болбосо мына Жанаттын өзүнө эле айталы. Жанатты кармады. Жанатты кармагандан кийин тергөөчү сотко алып келип туруп, мен 2 ай тергөө жүргүзөм, муну камап бериңиз деп айтат. Мисалы билесиз сиз деле. Анан тергөөчү сот айтат, макул, тергөө ичинде чейин анда камакта болуп турсуң дейт дагы. Анан камайт. Камагандан кийин СИЗОдо жатып берет да. Алып чыгып сурап койбойт. Иш менен тааныштырып койбойт. Өтүнүчтөрүн чечпейт. Даттанууга жооп бербейт. Өтүнүчтөргө 4 следователь алмашты. 4 следователь адашпасам. Башында бир кылмыш ишин козгойт. Кайра бирөө башка бирөөсү айыбын угузат. Башка бирөөсү кармайт. Башка бирөөсү сотко кетирет. Бирөөсү болсо кийин жумуштан кетип калат. Анан аларга жай аныктама да чыккан. Соттон прокуратурага, 1-май райондук прокуратурага ошол тергөөчүлөргө мыйзам бузуу фактыларга алып барган тергөөчүлөргө реакция болсун депчи. Анан биз деген биринчи кезекте юрист болгондон кийин биринчи кезекте адамдын укуктарын тебелебешибиз керек. Анан сотко келгенден кийин мына сотко өттү. Эми бул жерден сот аныктайт. Күнөөсү бар же жок. Далилдер бар же жок. Далилдер жетишсиз же жетишсиз. Эми ошону келип карайын десек, булар тиги жабырлануучу үй бүлөлүк шартка байланыштуу көлгө кетип келбей калды деди. Аны мейли дедик. Бирөө каза болду деп укту окшойт ошо, адашпасам. Анан мейли дедик. Каршылыгыбыз жок. Экинчисинде бул жерден деген адвокаты ошол иш менен таанышам деп атылышка калды. Анан хорошо дедик. Бирок биз айттык, айыптоо актысын угузуп кое берели. Шашпай тааныша берсин. Себеби дегенде айыптоо актысын угусканда ал иш менен таанышат, таанышпайт, ал маселе талкууланбайт ал жерден. Айыбы угузулат болгондо жанагы эмнеге шектелип атат десек болбойт. Жок, мен таанышышым керек деп таанышышты. Анан мейли деди. Кийин сот башка судьяга өтүп кетти. Төрага да болчу, төрага башка судьяга өткөздү, себептер. Анан ал судьяга өткөндөн кийин келип баштайын десек, иш менен таанышабыз дейт. Ой, иш менен кечирип койгула, иш менен таанышып котормочу бергиле дейт. Ошентип эле жылып аткан турбайбы? Болду. Атасы тууралуу маалыматыңыз барбы? Мен бул кылмыш иште кимдин атасы экенин маалыматым жок. Жанат Кенжебеков Жанат Кенжебековдун жактоочусумун. Болгон ошактык, э? Ооба. Болду. Биз шектүү Жанат Кенжебеков менен да барлаштык. Ал Үсөнкан Мамытов менен чогуу Европага кеткенин, бирок ар ким өз иши менен барганын билдирди. Эч кандай бул ишке тиешеси жок экенин айтууда. Ошондой эле 2024-жылы болгон окуяга 2025-жылы арыз жазганын билдирди. Адамдар айтууда чогуу эле жүрүшкөн, чогуу эле алып чыккан. Анан булар кандай болуп калды? Түксөн Байкел менен кредит алдырган дейт. Кыйнаппы? Кредит алдыртып жүрүүдө мен ошондо ишенимге кирип туруп алдаган деп атат да. Анан ошондой чын эле сиздер аны атаңыз да азыр издөдө турбайбы?
3 ай болду расмий түрдө издөөдө деп адвокаттар айтты. Ошондойбу? Анан ичинде ушунда аласа береси болуп чогуу машина менен иш кылабыз дедиңер беле? Ушуну Жок. айтып койсоңуз. Бул Мамутов Үсөнкан виза аштырып, мен менен Европага жетип алайын деп чогуу кеткенбиз. Биз кеткенден кийин Бишкектен через Турция Стамбулга учуп барып, Литвага Вильнюс шаарына конуп, конгондон кийин мен паспорттук контролдон таможнядан өтөм. Мен өткөндөн кийин Мамутов Үсөнканды ошол жерден кармап калышат. Таможня пограничниктер. А мен барып сурайм, эмне үчүн документтери туура эмеспи, же эмне себептен, причина деп сураганда, бул кишинин жанында биз декларация акча бар экен дейт. Канча сумма десем, сейчас до выясненияга алып кетебиз. 100 000 евро деп айтып атат деп. Анан мен ошол жерден айтам, барып жанына турайын же күтүп эме кылайын десем, мени киргизбей коюшат. Сиз кете бериңиз, өзүңүздүн жумуштарыңыз менен деп. Бул жака болбойт дейт. Анткени мен өтүп кеткен болчумун. Анан Мамутов Үсөнкан биз учуп баргандан анан кийин 9-майда мага чалат, каяктасың деп. Экөөбүз жолугабыз Литвадан. Литваданбы? Литвадан жолугуп. Анан мен сурайм, жаныңызда акча бар беле? Декларация бул жака наличка алып келгенге болбойт. Перевод болот в основном. Биз баягы барып жүргөндөн кийин перевод кылабыз да. Анан 3 жолу сурайм. Декларация толтурдуңузбу, же конфискация кылдыбы, же налог төлөдүңүзбү, же штраф төлөдүңүзбү, кандай жол менен чыктыңыз десем, сен баары жакшы деп мага айтпай коет. Сен башыңды өртүп эмне аласың деп коет. Жакшы болсо жакшы деп. Анан ал жакта тозолгон балдар, тозолуп ошол жакта жүргөндө Мамутов Үсөнкан айтат, мага балдар керек бул жактан. Польша, Европада машина алып, жардам бергенге деп. Анан мен Кожоголов болот деген жарандын номерин берем. Польшада, Варшавада. Ошол бала жардам берет сизге деп. Бергенден кийин бул Мамутов Үсөнкан барат да экөө таанышат, Кожоголов болот экөө. Ошол жактан машина алышат, өзүнүн немесине атына жаздырып, задаток ташташат 6 000 евродай. Анан ал жак перевод кылгыла деп коет экен фирма. Бул келип Кожоголов Мамутов Үсөнкан Литва мамлекетинен BMW X5 алат 2008 жылкы. 2008-2007 жылкы. Анан мен сурайм, буну эмнеге алып жатасыз? Эмне себептен Европанын ичинде айдайсызбы деп. Жок, Кыргызстанга алып келем дейт. Кыргызстанга ал эски машина растармошкасы кымбат болуп кетет. 15 000, 18 000 доллар. Объему чоң машина. Анан мен ошентип сураганда Кожоголов болот аттуу жаран буну ушундай схема менен кылып жүрөт экен деп, жолдору бар экен дейт. Азыр Кожоголовдун күйөө баласы. Күйөө баласы берип турган. Ошол моментте таанышып, ошол убакытта. Сиз ага чейин тааныган эмессизби Кожоголов болотту? Тааныйм. Досум болчу дейт го. Ошонун кызына сиз телефон алып берип, ошондон анан күйөө бала болуп калган. Жок, андай болгон эмес. Ал Кожоголов болот менен кичүү, досум эмес, менин иним катары. Ошол жакта мага машина табып, клиенттерге машина жөнөтүп жүрчү. Анан мен бирөөнүн кызын алып берип, анан тигиндей андай номерин алып берген дейт. Талантым жок. Андай вариза көзөй эмес. Мындай эле жумуш катары иштешип эле жумуш катары эле, аны таанычым. Анан Мамутов Үсөнкан ошо айлары келип үйлөнүп, ошо мен бир тууган күйөө болуп калышат. Кожоголов болот. Анан 2024-жылы болуп аткан окуяны 25-жылы булар арызданышып атат. Себеп дегенде январь айында Мамутов Үсөнкан ошо Польша мамлекетинен Кожоголов болот күйөө баласы экөө машина алышат, грузовой Volvo Тандемарка. Жана 3 грузовой сиз менен эмес, экөө алганбы ошондо? Же сиз менен барып, экөөнү алып, анан дагы бирөөнү алып чек арага чейин айдап келип, документ туура эмес болуп калды деп атпайбы? Ошол далилдери, фактылар бар бекен, сөз менен айтышып атат алар, ошондой депчи. Алар бизге андай, анын тиешеси жок. Мен өзүм жумушум менен баргам, ал өзүнүн жумушу менен барган. Анан жерден акчасын алдырганын билбейм, белгисиз, көрбөгөндөн кийин айта албайм. Анан Мамутов Үсөнкан 25-жылы январда келатып, бир машина алдыртып, Казакстандан өрттөнүп кетет. Ал машинасы үстүндө 35 тонна товары менен. Аны Кожоголов болоттун өкүл атасы айдап келаткан болот. Бактыбек деген. Анан ал группага чыгып, кыргыз элинен жардам сурайт. Анан ошодон кийин арадан 1 жыл өткөндөн кийин анан бизге арыз жазып атат. Ошол барып, алып 1 жылдан кийин жазып атабы? 1 жылдан кийин.
Сиз суроодан да Жанат мырза, сиз буга чейин ушул окуяга чейин таанычу элеңиз Үсөнкан Мамытовду? Таанычу элесиз? Таанычым. Таанычыңыз, э? Каяктан тааныш болду? Эмне болду? Кудай бергенде автор эме запчасть курсовой машиналарына. Тетиктерин. Анан көрсө ал жактан чыгып, бул жака эме болуптур. Ал жерде дагы кийин сураштырсак, ызычуу болуп, ал жерде месталарын алдырып коюптур. Турциядан балдарга запчасть сатып, бул акча жетпей калып, ушундай маселеси. Анан мага чейин ошо мага окшогон бир баланы доо арыз кылып, жала жабып, ушунча акча алды деп, ошондой ызычуулар менен ал жерде месталарын алдырып коюптур. Мамытов Үсөнкан. Анан биздин баягы ушундай жооштугубуздан пайдаланып ушундай эмеге бардыбы деп ойлойм да. Эч кандай берген Кожоголов болот, бир тууган күйөө баласы. Келип туруп, Польшадан 38 000 евро бердим деп атат. Кантип Ушактан сизге наличка берген, атаңыз тияктан башкаларга отуруп турган, ушундай болгон деген сыяктуу, башкаларга отуруп берген, тияктан сизге наличка берген деген сыяктуу айтылып атат го. Ошондой болгонбу? Кандай кылып бердиң элең десем, кайнатасы келип мага бериптир, мен алып туруп Кожоголов болотко бериптирмин. Ал жерден да түшүнүксүз болуп отур да. Эмне үчүн мага берип, мен кайра Кожоголов болотко берип атканымчы. Орто жолдо неме кылып жала жабышып атат да. Анан дагы бир айтып кетерим. BMW X5 боюнча Үсөнкан, Мамытов Үсөнкан, Первомайский Гом-8-те Жаныбекова Тинатин деген чакырат мени. Келип кеттиңиз көбө катары деп. Анан мен келип 21 ноябрь күнү очный ставка кылат Жаныбекова Тинатин. Ошол жерден анан сиз качып жүрөсүз, телефон чалса албайсыз дейт. Эч кандай качпай эле чалган кезде ошо убакытта келип атам мен Таластан. Келип анан ошол жерден Мамытов Үсөнкан менен беттештирип атканда ошол жерден ушундай айттым да, менде далилдер бар да. Ушундай X5 алгансыз, тиги ушундай 6 000 евро задаток чыгансыз, дагы жүргөн расходторуңузду мен көрбөгөн билбейм да. Ошолорду неге мага оодарып атасыз? Эмне үчүн машинаңыз күйүп кеткенде мага эме кылып атасыз, доо арыз кылып атасыз десем, анда X5-ди алып келип мен Кудай бергенге запчасть кылып сатып жибергем деп атат. Мына жакында Кожоголов болот жаранды күйөө баласына. Иш козголду. Эмеде ИИМ кызматкерлеринин ГСУдан. Анан ал жерге барып, мен дагы күбө катары барганда ошол жерден 3 статья, 3 берени. Подделка документа, контрабанда, өкмөткө чоң зыян тийгизген. 3-чү статьясы жанагы лишение деген 48 статья деди, ошону так билбейт экем. 3 статья менен кирип 48 саат ИГСте камалып, анан подпискага чыгып кеткени мага аябай таң калыштуу болот да. А мен арызы жок үстүмө. Күбө катары чакырып, камашып, 45 күн СИЗОдо камалып чыгып, бир дагы следствияга алып чыкпаганы аябай таң калыштуу болот да. 4 следователь алмашты. Ишиңизде, Ишибизде. Камаган бирөө Жаныбекова Тинатин. Анан мен судья эмесин мыйзамсыз камаган табып чыгып, токтомдору. Бизде бүт жакта бар, токтомдору. Мыйзамсыз табып чыгып, анан мени үй камагына чыгаргандан кийин теги следователь жумуштан чыгып кетип, башка следователь көрөт. Анысы туруп 4-чү следователь көрөт да, 4-чү следователь сотко берет. Эми сот мыйзамды чечип берет деген үмүттөбүз. Акыйкат биз жакта буюрса. Акыркы эле суроо да, атаңыз да азыр издөдө экен да. Атаңыз 3 ай болду, расмий түрдө издөдө жүрөт деп адвокаттар айтып атат да. Ошол чынбы? Неге атаңыз жашырып жүрөт, маалыматыңыз барбы? Ошону айтып кетсеңиз. Бул боюнча мындай деп айтайын. Биринчи Свердловскийге жазганда атамдын үстүнө жазат ошол эле арыз. Атамдын үстүнө жазганда ал жерге барып, ал жерден дагы $140 000 Аламидин базарда, бир Бишкек шаарында, бир улицадан колуна бергем деп показания берет Мамытов Үсөнкан. Анан экинчисинде прессага чыгат, АК пресске адвокаты. Ал жерден $140 000 бердим карызга деп ошентип показания бергенден кийин тергөөчү Свердловскийдеги Гом-6 тергөөчүсү Зарылбеков Нурсултан ошондой давление кылып, бир машинаны өткүзүп бериңиз же акчасын бериңиз деп ошол жерден жанагы Мамытов Үсөнкандын жактоочусу Кадыралиев Нурлан. Андай адвокатты биринчи жолу көрүшүм да. Сени камайм, сени өлтүртөм, мүнтөм деген ошондой сөздөр болгон. Анан биз эртеси күнү барып
УКМКга, шаардык УКМКга, анан прокуратурага ушундай арыз чытайбыз. Зарылбеков деген Нурсултан ушинтип атат, тиги калп эле жабырлануучу менен Мамытов Үсөнкан ушундай 140 000 доллар берди. Ал жерден Свердловскийдин прокуратурасы карап чыгат да токтом чыгарат ал ишти. Анан Зарылбеков Нурсултанды как фигурант катары Бишкек УКМКсы эмеге тартат деланы. Азыр ошо арыз түп нускасы ошол жакта да. Ошол биринчи атаңызга болуп атат да. Атабыз болуп атат да. Анан кийин ошонун эле копиясы менен Первомайскийден мени күбө катары чакырып, мени камап коюшуп атат. Атаңыз кайда азыр күндө? Издөөдөбү? Атам мен азыр үй камагындамын. Атам сырт жакта жүрөт жумуштары менен. Издөөгө чыкканын билесизби? Издөөгөбү? Расмий түрдө издөөдө деп. Издөөгө чыкканда Жай болдубу депчи? үйгө повестка келет да, мыйзам түрүндө. Келген эмес. Келген эмес. Издөөгө жайылган деп мисалы келет да, мыйзам чегинде. Сиз деле билесиз да. Анан эмне болуп атканын булар баягы мени камап аткан күнү 20 ноябрда атам кирет эмеге суракка, Жаныбекова Тинатин. Атам кирип чыккандан кийин кайра 21 ноябрь күнү мен кирип мени камап салып аткандан кийин бул күч органдарга кандай бир кызыкчылыгы бар деп эч ким ишенбейт. Мен вообще ишенбей калдым. Мындай эме күбө. Атаңыз ошондо эле сыртка чыгып кетип атабы ошондо? Жок, атам ошол жерде жүрүп, мен тиги СИЗОдо жатканда булар эмне үчүн бир мисалы факт далил болсо, бирөөсүн булардын мындай планы болгон да, баласын кармасак атасы акча алып келип берет деген план ишке ашпай калып, может экинчи план Бга өтүшүп, ушундай ар кандай аракеттер кылышып атат деген ойдомун. Атаңыз менен Мамут Үсөнканда тааныш болгонбу, экөө дос болгонбу, ушундай катышып жүргөнбү, тойлоруна чакырып? Катышып атышканын мен да так билбейм аны. Дос, тааныш болчу, ооба. Тааныш болуп, атама келип, чогуу иш кылайлы, эме кылайлы, бизнес кылайлы деп эме кылып жүрчү. Предложение жабышып жүрчү. Атам жолотпочу. Биз өзүбүздүн эмебиз өзүбүз жетишет деп. Сиздер атаңыздар менен эле чогуу ошо Европадан машина ташып иштегенсиздер, Ооба, атам негизи мурда барып жүрчү, анан кийин мен барып жүрдүм да. Өзүбүздүн эмебизден барып жүрдүк. Кошумчаңыз барбы да? Кошумчам бар, анан эмне үчүн булар биз мисалы сиз чакырдыңыз, биз качкан жокпуз. Бу жерде жашыра турган, жаап жашыра турган эч нерсе жок. Анан биз жанагы журналист Сейитбек уулу Темирланга барып, Мамытов Үсөнканды алдагы эки тарапты кылабыз деп чакырганда келбей коюшту Мамытов Үсөнкан. 2 жумадай жүрдү окшойт Темирлан. Баягы ал жакты да укпула депчи. Анан бул Мамытов Үсөнкандын кайсы бир сөзүнө, кайсы бир эмесине мындай бир туруп Аламидинден 140 000 доллар бердим дейт. Бир туруп кайра прессага чыгып, Европага ошо чого кеткенбиз дейт. Атам экөө кайра үчүнчүсүндө туруп бул жактан Европа мындай акча алган, анан мындай деп бир далил болсо, бир факт болсо бир жөн. Сот карап атат мыйзам чегинде бизге. 28 сотуңуз бар. Буйруса, ошол жактан эме кылат акыйкат биз жакта деп ойлойбуз. Ниетибиз ошол. Анан Кожогулов да бир эме сурачым. Ошол жерде аспан менен жердей болуп отур да. Кожогулов Болот менен меники арызы жок, камалып 45 күн СИЗОдо камалып, бир да тергөө амалдары жок. Анан Кожогулов Болотко иш козголуп 48 сааттан кийин подписка ачып кеткени ушул жерде мыйзамдын кандайдыр бир кызыкчылыгы, күч органдарынын кызыкчылыгы барбы дейм да. Ошол эле Первомайскийдин зам прокурору Төлөбек уулу Бектур деген зам прокурор мени камап атат. Ошол эле прокурор Кожогулов Болотту подпискага чыгарып атат. Бир эле прокурор бар. Бир эле прокурор деген ошондой имиш эме угуп атам да. Ошондой сөздөр угат. Сөздөрдү. Анан кийин бул жерде билбейм эми баарыбыз Кудайдын алдында жооп беребиз. Эртеби кечпи акыйкат ачыкка чыгат буйруса. Ким эмне кылса да өзүнүн башына келет. Бирок мыйзам алдында баары жооп берет. Бул нерсе бул менен калбайт. Мамытов Үсөнкан да жооп берет. Жактоочусу Кадыралиев адвокаты жанагы Нурлан Бакес ал да жооп берет. Күйөө баласы дагы ким показания берсе баардыгы мыйзам алдында жооп берет. Эмне кылса башыңа келмейинче дүйнөдө өтпөйсүң деген хадисте айтылган да. Эми баары Алладан. Учурда соттук процесс жүрүүдө. Алдыда кенен чалдырып беребиз. Бизди акмалап туруңуздар.